Ассаламу алейкум, урматтуу апалар, аталар, урматтуу эжекелер, агайлар, жаш балдар келиптир бул жерде, мугалимдер, анан эң башкысы ушул мектепти уюштургандар. Рахматулла мырза, сизге чоң рахмат. Атайын чакырганыңызга чоң рахмат. Уюштурдуңуз, ага чоң рахмат. Бүгүн 6-чы күн, негизи эс ала турган күн, уктай турган күн, ошону курбанчылык кылып коюп бул жака келген силерге чоң рахмат. Негизи рахматты көбүрөөк айтып турушубуз керек да. Кимге биринчи айтыш керек? Балдарга көбүрөөк айтыш керек. Бала рахматты айтып чоңойсо, же рахматты угуп чоңойсо, кийин рахмат айтыш да оңой. Баладан кечирим сурап чоңойсоңуз, баланын кийин кечирим сурашы оңой болот. Аз байкасаңыз, бизге эң кыйын нерсе рахмат айтып анан кечирим сураш. Себеби биздин ата-энелер кечирим сураган эмес. Бизге ата-энелер рахмат айткан эмес. Бирдеме кылсаң милдеттүүдөй кылат эле, тапшырат эле. Азыр ошол нерсе күйөөлөрдө да бар. Аял кылып атса рахмат айтпайт, милдеттүүсүң дегендей. Күйөөдөргө аялдар рахмат айтпайт, милдеттүүсүң дегендей. Рахмат оп оңой сөз, бирок ушунчалык берекелүү сөз. Бирок биринчи рахматты кимге айтыш керек? Ошо баланы берген ким? Өмүрдү берген ким? Ден соолукту берген ким? Көздү берген ким? Колду берген ким? Тилди берген ким? Ушундай мектепте окуганга мүмкүнчүлүк берген ким? Өзү шүгүр айтам десең, рахмат айтам десең, себептер толтура. Санап бүтө албайсың. Триллион санап бүтөсүң. Миллиард санап бүтөсүң. Аксиллион дегендер бар экен, бирок Алла Тааланын жакшылыгын санап бүтө албайсың. Ошолорду көрбөйбүз дагы, кичинекей үйдө туз кемисе ошого кыжыңдай беребиз да, мыжыңдай беребиз. Шүгүр кылсаң, Алла Таала бергенин көбөйтүп берет. Шүгүр кылбасаң, Алла Таала бергенин да калып коет. Ушул эрежени унутпайлы. Ошон үчүн аялымдын муну жакпайт, күйөөмдүн мунусу жакпайт деп отурбай шүгүр дейли. Сүйсөң толук сүй. Биз бирок деген сөзүбүз бар да. Күйөөм жакшы, бирок ошол жерден башталат бар жоктун баары. Күйөөң жакшы жактарын күйөөң укпайт, ошо бироктон кийинкисин угуп алып көңүлү кала берет. Аял да ушундай. Сен аябай сонусуң, бирок кичине шалакысың. Сонуну укпайт аял, шалак эсте калат. А шалакыга жараша мамиле кылат. Сөзү болот, сөздөн кийин өзү болот. Жакшы сөз айтыш кыргызга аябай кыйын. Сыймык Бешекептер бар го, жылмайып качтык ага жылуу сөз айтчы мага деп. Бирок жылуу сөз бизде аябай дефицит болуп кетти. Жылуу сөз мындай түшүн, жылмайуу дефицит болуп кетти. Карасаңыздар, Кыргызстанда бир мыйзам бар дейт, ким эгерде жылмайса штраф төлөйт же камалат дегендей. Чет өлкөдө көп эле болдук, туурабы? Батышта, чыгышта көп эле болдук. Баары эле жылмайып жүрөт, баары эле бактылуу. Ошо кыргызга келсең эле кабак кашын түйгөндөр. Бүт проблеманы дүйнөдө кыргыздар чечип атат азырчы. Же мындай тырышат, же мындай тырышат. Билесиңер да, бизге экөө тең тырышып калган мынандай. Негизи статистика боюнча эркектердики мындай тырышат экен, аялдардыкы мындай тырышат экен. Аялдар мынткен сайын эркектер коркуп жүрүп ошондой кылат экен. А бизге экөө тең болуп калбадыбы азыр? Экөө тең болуп калды. Ошого Кудайга шүгүр дейли. Бул жерде топтолгонго шүгүр дейли. Канча адамдар түрмөдө топтолуп атат. Канча адамдар больницада топтолуп атат. Канча адамдар митингде, канча адамдар мүрзөдө топтолуп атат. А биз болсо Кудайга шүгүр жакшы жерде топтолуп атабыз. Ушуга аябай шүгүр айталычы. Мен жакында Пакистанга барып келдим. Кыш болчу, кар жок. Карды кадимкидей сагынат экенсиз. Биздин 1 жылдык денебиздин режими бар экен. Кышта кыштын болушун каалайт экенбиз да. Ал жактагылар байкабайт. Мен ал жакта жүрүп ушундай кышты сагындым. Кыргызстанда байлансам кар жаап атат деп өзүмчө ыйлагым келет. Кадимкидей ыйлагым келди. Карды көргүм келчи. Бир жолу Японияда окуп атабыз. Япон кереметинин сыры деген китебимди алганча келдим. Бул жерде ошолор көп эле жазылган. Сабак окуп атсак, индонезиялыктар тапыр тупур туруп эле айнекти карап калышты. Биякта лекция өтүп атат мугалим. Аны деле укпайт. Бирин-бири чакырып эле, анда азыркы эле сотка көп эмес эле фотоаппараттар менен тартып эле. Көрсөк кар жаап атыптыр. Анан булар эмне карды көрө элек десем, чындап эле карды көрө элек экен. Индонезияда кар жок экен да. А казак биз жыргап отуралы биякта, күлүп коюп маскаралап. 4 мезгилбиз өз жайында, кандай бактылуу элбиз. Бахрейн, Дубай дегениңерди мактап жүрөсүңөр. Дубайыңаргачы ат башындай алтын берсеңер деле жашабайт элем. Кудай сактасын, бир себеп болуп жашап калбасаң, жашабайт элем ошол жака. Чөлгө эле топурактар тургузуп коюптур. Ал эмне бийбүйлөр топурактарда, жаткан топурак бар, тик тургузулган топурактар. Ошону көрүп келет экенбиз барыпчы. Ишенесиңерби? Биз Баняга барып 45 мүнөт чыдабайбыз го.
Ал жақта вечный баняда жашайт экен. Мен барган маалда бир сентябрь болчу, баняда жүргөндө, ошо ойдон барып душка түшүп алсаң пардын кереги жок да. Биз сүрөтүн көрө берет экенбиз, сүрөттөн күндүн табы билинбейт экен да. А барганда айланайын Кыргызстандан айланып кетсин дедим. Андан мурда Бахрейнге барып келгенмин. Бүт өнүккөн араб мамлекеттери, миллиардерлердин өлкөлөрү. Келип алып караңгыда Бишкекти смог дейбиз го, түтүн дейбиз го, абасы начар дейбиз го. Филармониянын алдында токточу дедим, токтотуп алып, ушундай кериле дем алдым. Эң бай өлкө Кыргызстан экен. Мындай таза абаны ал жактачы триллион долларга сатып ала албайсың. Ошон үчүн силер миллиардерсиңер. Кудай кут кылсын, мекенибизди сүйөлүшчү. Чоң рахмат силерге. Бүгүн балдардын лидерлиги жөнүндө жаңырбай атабы. Мен кичине кыжылат болдум эле, спорт зал дегенде жакшылык кылып атабы. Эми жакшылап көңүл бөлөлү. Эмне себептен дегенде, ким канча талап менен келсе, ошончо гана нерсе алып кетет. 5 литр менен келсең 5 литр су алып кетесиң. 5 литр менен келсең 5 литр гана су алып кетесиң. 10 литр менен келсең 20 литр алып кете албайсың. 1 фляга менен келсең ошол толот, максимум толот. Бирок эң жаманы 1 челек менен келип 1 грамм алып кетпей калганда да. Анткени челекти алып келип сууга оңунан коюш керек. Канча адамдар ушундай жерге келет, тескерисинен коюп коет. Неге? Өткөн сүйүүсүн көрүп калат, ошону ойлоп отура берет. Ушундайлар бар да. Көңүл башка жака кетсе, көз да ошол жака кетет экен да. Же көз кайсы жака кетсе, көңүл ошол жака кетет. Ошон үчүн сүйлөгөн кишини карап уккан аябай таасирдүү болот экен. Шылдай баштады. Биринчиден, талап менен угалы, чаканы толтуруп кетели. Бул бир. Экинчиден ушундай ниет менен угуп отуралы. Эгерде бир пайдалуу нерсе болуп калса, ошону жашоону алып келем деп. Биз угабыз, бирок амал кылбайбыз, аткарбайбыз. Эгерде билген илимиңди, үйрөнгөнүңдү амал кылбасаң, анда сенин компьютерден айырмаң жок. Компьютер бизге караганда көбүрөөк билет. Компьютерде бизге караганда көп маалымат бар, бирок компьютер ошол эле компьютер болуп турат. Неге? Анткени ал амал кылбайт. Азыр бизде илим качан болот? Эгерде билгениңди амал кылсаң, эгерде амал кылбасаң, жөн эле маалымат болуп калат. Ошон үчүн Кудай таала пайдалуу болсун. Сүйлөй турган мен эмес, Алла таала сүйлөтөт. Ушундай адамдар болгон, кетип атып эле тили катып калгандар болгон. Түндө жатып эртең турбай калгандар болгон. Уктап көзү көрүп, саар менен турганда көзү көрбөй калгандар болгон. Ушундайлар бар жашоодо. Ошон үчүн Алла таала сүйлөтөт, Алла таала пайдалуу сөз кылсын. Бүгүн балдар жөнүндө сүйлөшөбүз. Өткөндө Макбул деген устаз бар, айтып берип атат. Бир баласын көтөрүп, 2 жубай келди дейт. Ажырашабыз. Ушул сөздү айтып аябай оңой болуп калды да. Колдо бар алтындын баркы жок. Шайтандын эң чоң максаты арак ичириш эмес, зина кылдырыш эмес, казино ойнотуш эмес, үй бүлөнү бузуш болот экен, эстетип коюңуздар ушу. Ошон үчүн урушуп, талашып, талак сурап алып, талак берип алып, кайра бири-бирине жетпей жүргөндөр толтура. Шайтан кетти, тигинин кадыры билине баштады. Анан сурадым дейт, неге ажырашасыңар? Десем, аял айтат дейт, үйүбүз жок. Анан күйөөсү айтат дейт, өткөндө бирөө сүйлөдү го, өлүп калалыбы дейт. Уктуңар ушул сөздү? Өлүп кетейинби, өлүп калайынбы, иштеп атпайынбы, колумдан келишинче кылып атпайынбы? Эми эмне кылайын эми? Уксам дейт, кимиси туура эмес, экөө тең туура дейт. Аялга үй алып бериш мунун милдети дейт, үйдө жашаш керек, бул деле кыйналбаш керек, шарт түзүп бериш керек. А бул деле чындап өлүп кетсинби дейт, колунан келгенин кылып атыптыр дейт. Анан бул жагына тарсам, бул жагы кыжылат болгудай, бул жагына тарсам, бул жагы кыжылат болчудай, акылды деле уккудай эмес дейт, анткени шайтан бийлеп калган экен. Анан айттым дейт, өзүңөр билгиле. Үй үчүн ажыраштасыңарбы? Анда муну балаңарды мага бергиле. Мен силерге 10 квартира берем деп айттым дейт. Чындап айттым дейт. Себеби бир адам бар дейт, аябай бай, жүздөгөн квартиралары бар, бирок бала бербей тура Алла таала дейт. Жакшы үй бүлөдөн болсо, тектүү болсо, бир бала багып алсам, калганын берет элем деп жүргөн адам дейт. Мен чындап эле айттым дейт. Анан аял унчукпай отуруп калды дейт. Күйөөсү да жер карады дейт. Дагы сөздү уланталуу десем, бир аз отуруп, жок биз бара берелиз деп экөө чыгып кетти дейт. Эң кымбат нерсе бала. Канча адамдар бар, бала үчүн бардыгын берет элем дегендер. Алла таала бизге берип койду, бергенден кадыры жок болуп атат. Балага караганда азыр телефондун кадыры чоң, ишенесиздерби ушуга? Телефондон көргөнүң эмне? Бой без правил эркектердики. Футбол, кыздардыкы болсо сериал. Кемальдан беркисин биле элекмин, азыр не дегендер чыкты? Кемальды көрүп атканда балаң келсе башына бир коесуң го, жоголчу. Бияқта Кемальды көрүп атат.
Роналдоны көрүп атам деп. Бирок Роналдо менен Кемаль келип сени дасторконуңа нан коюп бербейт, тамак бышырып бербейт. Балаң сени бага турган, атыңды улай турган, кадырыңды көтөрө турган сенин балаң. Ошон үчүн Алла Таала каалаганга бала берет, каалабаганга бала бербейт. Азыр канча адамдар бар? Мен силерге сурап элем, биринчи маселе ушул: балдарыңар менен сүрөттөрүңөрдү койбогула. Көз деген чындап эле бар ал. Көз дейт адамды мазарга, төнү казанга салып коет дейт. Балаңар жашынакай кийинтип алып, эгиз балаңды, кичинекей балаңды лампочка кылып туруп сүрөтүн чыгарып коюп атасың. Роддомдо азыр мурда аялдар мактанат эле, азыр эркектер мактанчу болду. Сүйүнчү уулду болдум, кыздуу болдум. Сен мактанган менен канча адам кыжылат болуп атат бала болбой жүргөндөр. Менин башыман өткөн мындай окуя. Үйлөнгөндөн кийин бир топко чейин бала болбой аябай кыжылат болуп кеткем, чүнчүп кеткем. Ошон үчүн даватка чыккам. Адамчы башына иш келгенде Кудайга жакындайт экен. Текшерилсең баары жайында. Баары жайында. Врач айтты, ишенбесеңиз дейт, дагы бирөөнү алып көрүңүз дейт, вообще проблема болбойт. Аялыңызда да проблема жок. Көрдүңбү? Алла Таала кааласа берет экен, бербесе жок. Анан айла жок ойлоп отуруп, анан кийин бир күнү дават чыгып кеттим. Ошоктон дуа кылдым, тилек кылдым. Дуа тилектер кабыл болду, Кудайга шүгүр. 1 январда кыздуу болгонбуз. Бул майрамды майрам деп айта элем, Алла Таала баары бир майрам кылып койду. Чоң рахмат. Анан ошондо үчүн Алла Таала каалаганга сен соцсеттен коюп атасың, канча адамдар кыжылат, бала болбой жүргөндөр. Суктанат. Бирөөлөр жакшынакай жаман көргөндөн көз тийбейт, жакшы көргөндөн да көз тийип калат. Ошон үчүн көздү сакташ керек. Мурда көздөн үйдө сактайт элек. Азыр Америкада турган адам деле көз тийип калышы мүмкүн. Соцсеттен чыгарбай эле койгулачы. Кече көрдүңүздөр го Туркияда канча баласы менен кырсыкка түшүп болуптур. Сүрөттөрүн кое беришкен да. Бир жакшынакай балдар бар. Сактайлы. Сүйүңдү көрсөтүп эмне кыласың? Сен билсең болду, күйөөң билсең болду, Алла билсе болду. Адамдын жакшылыгы бар жердечи, немат бар жерде көрө албастык кошо болот, билесиздерби ушуну? Кыжылатчылык кошо болот. Сенин күйөөңдү сүйүп жүргөн мурдагы кыздар көрүп алса эмне болот? Уктаарда унчукпастан дуа кылам кылып койсо кандай болот? Элестетип көрүң. Ошо сен жаныңда турган кучактап түшкөн келинди, кыздын аркасынан чуркап жетпей калган мыкты балдар бар. Алар көрсө эмне болот? Жанында турган аялына шүгүр кылбай, балекеттин барына себеп боласың. Кереги жок. Азыр менден да суранат, үй-бүлөңү качан көрсөтөсүң? Мен эмне көрсөтүшүм керек үй-бүлөң? Ушундай конференцияларда кээде аялым келип отурат, эч ким тааныбайт, элге аралашып чыгып кетет. Ушундай күндөр болгон, жаныма келип кыздар туруп, аялыма тартып коесузбу деген күндөр болгон. Ал мынтип десе, кичине мындай неме окшойт туруп башкага тартып коесузбу деген күндөр болгон. Ошон үчүн көрсөтүп кереги жок, балдарды көрсөтпөңүздөр, биринчи таанычым ошол. Көздөн сактасын, сөздөн сактасын деп бекер айтпайт кыргыз. Экинчиден, жалаң кыздуу болуп атам деген келесолор бар да. Эй, кыз береке деп бекер айтпайт. Биринчи аял кыз төрөсө бул береке дейт, бала төрөсө рахмат деп коет. Бирок салыштырып көргүлө. Мен өзүм менен карындашым салыштырып көрөм. Мага караганда Нуркыз апама 1000 миң эсе күйүмдүү. Мен апам менен кечке жүрүп бир күнү курсагында сурап коюп атыптыр. Нуркыз барат эле, негизде мындан кийип албайт белеңиз. Мына жарашпай калыптыр апа, мындай кылыңыз, мына жарашпайт, мынтпеңиз, тинтпеңиз. Жүрүң апа, курсаңыз ачтыбы? Мына алып берейинби? Оозум ачылып калат. Бул ар жактан болот экен. Мен өзүм ойлойм өтө эле күйүмдүүмүн деп, бирок Нуркыздын жанында апам жанында эч ким эмес. Баары бир кыз башкача болот экен. Кыз келип көкүрөгүңө башын коет, башыңан сылайт, өп коет. Эркектин ошенткенин көрдүңөрбү беле? Коңк десең доңк этип башынан жеп жүрө берет. Жаш кезде курсагым тойгоз дейт, чоңойгондон акча сурайт. Анан сүйгөнүн аркасынан кетет. Анан уул депчи, бирөө жалаң кыздуу болуптур. 6 кыздуу болуптур. Анан 7-жыл аял боюна бүтүптүр. Анан текшерсе алда кыз болуп калыптыр да. Ошондо ойго кетиптир эми, бул тууса эле кыз тууйт экен. Мага ушунча кыздын эмне кереги бар? Андан көрүп бир уул болсо атымды улап кетет эле. Менден уруп калмак, тукум калмак. Эми ушул төрөгөндөн кийин мен ажырашам дептир. Өзүнчө чечим кылыптыр, бирок эми кыжылат кылбайын деп, ошондой таарынган бойдон аялын карап отуруп жеп көрүп уктап кетиптир. Анан түш кириптир. Түшүндө кыямат кайым болуп атат экен. Кудай бетин наар кылсын, баягы кишиге тозокко чечим чыгып калыптыр. Периштелер темтеңдетип тозоктун 7 эшиги бар го. Биринчи эшигине барса чоң кыз тосуп киргизбей коюптур.
Экинчи эшигине барса, экинчи кызы, үчүнчү, төртүнчү, 6 эшигинде 6 кызы атасын киргизбей коюптур. Периштелер жолун тосуп эле, бул жака атам киргизбегиле, тозого киргизбейм деп. Анан 7-нчи эшикке барса, 7-нчи эшик бош экен, ошол жактан ыргыт ийиптир тозого. Деген бойдон көзүн ачып ойгонсо, аял эмне болду деп койтмуш. Анан десе аялы, деп уктап калыптыр. Анан аялын карап алып, ушундай көзүнө мээримди көрүп, бетинен өп, ичин сылап айтор. Көрсө 7-нчи тозоктон тозо турган эми төрөлүп аткан экен да. Кызды көп эле берсин Алла Таала. Уулду да көп эле берсин. Каалаганына кыз берет, каалаганына уул берет, каалаганына аралаштырып берет, бирок берекеси менен берсин. 10 баласы барлар бар, бири түрмөдө, бири разборка кылып, бири алкаш, бирөө пенсиясын алып кетет, эч пайдасы жок. Бирок бир баласы бар, була берекени берип койгон. Табарман десең табарман, күйөрман десең күйөрман, илимдүү десең илимдүү, адептүү десең адептүү. Ошон үчүн баланын өзүнө эле сыпатын кошо тилейличи. Кыргыз тилесе эле эптеп эле бала жеткен да, эптеп эле бала. Кереги жок, антип тилебегиле. Орус, өзбек, кыргыз үчөө роддомдо жашашат дейт. Үчөө тилектерин айтып кеткен. Орустан сураптыр. Балаң эмне болушун каалайсың? Балаң кандай? Я хочу родить сына, анда азыркыдай УЗИ жок окшойт. Я хочу, чтобы он стал боксером дептир. Анан өзбек айтыптыр. Мен эките эгиз төрөсөм, анан экөө бирин-бири аябай сыйласа, сиз деп турса, төрөгөт көрүп турса деп, анан кыргыздан не десе, эптепсе төрөлсө болду деп, бала болсо болду депчи. Айырмасы канча деп коет эмес. Анан өзбек ошо айтыптыр, орус айтыптыр, бир убакта биринчи орус төрөптүр, баласы төрөлгөндө эле деп оштуптур го, деп эле боксер экен да. Анан өзбектин кезеги экен, төрөбөптүр, кыргыз төрөп коюптур. Эптеп бала төрөлүптүр, эми албаган мындайчы. Анан өзбек төрөбөйт эмес, бир күн төрөбөйт, 2 күн төрөбөйт, 3 күн төрөбөйт, 4 күн төрөбөйт. Анан текшерип көрсө, ичинде эгиз экен, сиз чыгыңыз деп сыйлап шолтурат экен деген сага төрөбөйсүз. Тилекке жараша болот. Карасаң го, мына. Мисалы азыр үйдүн ичинде крандар бар, туурабы? Суу крандан чыкпайт да, каяктан чыгат? Булактан чыгат. Булакка улашкан эмне? Түтүк. Кептин баардыгы ошондо да. Биз азыр жакшы чыксак, бул биз эле эмеспиз, биздин бабалардын дубасы. Биз өткөндөргө да дуа кылалы, келечек муунга да дуа кылалы. Укум тукумунда берекелүү кыл, ооматтуу кыл, дөөлөттүү кыл, ден соолугун чың кыл, сүйкүмдүү кыл, ажарлуу кыл деп дуа кылалы. Бул өтө маанилүү. Балдардын ар бирисине дуа кылалы. Атанын дуасын сөзсүз кабыл кылат. Биз дуа кылганга убактылык жок. Анан кийин айтасың, андай эле, мындай эле, мен мындай күткөн жок элем. Сен күткөндөй болбойт, Алла каалагандай болот. Алла сенин каалаңды аткарып берет эгерде чындап дуа кылсаң. Балдарга дуа кылса, бай бол, бий бол. Байлардын азыр зыянын көрүп атабыз го. Бийлердин да зыянын көрүп атабыз го. Эң чоң уурулар бийлер болуп атат, көрүп атасыздар. Ыйманы биринчи тилейличи. Неге билесиздерби? Ушул жерде 80 жыл мурда арабызда эч ким жок эле. Эми 80 жылдан кийин дагы ким кылат? Эл жаңыра берет. Мына эжекеден сураңыз, тааныштарынын канчасы калды? Өзүнөн 10 жаштуулардан. Өмүр өтүп кете берет. Мен 48ге чыктым, классташтарымдын канчасы өтүп кетти? Курсташтарымдын канчасы өтүп кетти? Өмүр өтүп кете берет. Бир күнү биз да кетебиз. Бирок биз да кетебиз десең адам түшүнбөйт экен да. Карасаң мындай, Газада канча адам өлдү, Украинада канча адам өлдү, телевизордон күнүгө жер тиреп өлүп атат, шамал болуп өлүп атат, таанышың өлдү, таанышыңдын таанышы өлдү, тажияда турдуң, мүрзөдө турдуң. Бирок бир нерсени түшүнбөйсүң да, өлүм мага келбейт деген ишеним бар. Байкап көрсөңөр мындай. Чото мага келбейт бул, чото мындай эле болуш керек, мен жашап кете берет болсум керек деген нерсе бар. Бирок бирдекени билели, балким кепиниң дордойдо сатылып аткандыр деп өткөндө бир алым айтты да. Өткөндө мен Пакистанда жүргөндө балам, ибадатыңды күчөт, балким сенин өмүрүңдүн акыркы жылы 2024 деп эди мага. Ушинтип эле айтты. Балким ноябрь сенин өмүрүңдүн акыркы айы деп каяктан билесиң? Тамакты кашыкка суздуң оозуңа жетпей калышы мүмкүн экен, өлүм бат келет дейт. Ассаламу алейкум дегенде, валейкум ассалам деген жоопту укпай калышы мүмкүн экен. А сен балаңды тарбиялап атасың, жалаң бол дүйнөгө. Бай бол, бий бол, бай бол, бий бол. Сен өлүп кеткенден кийин, көзүң өткөндөн кийин. Сууга чөгүп бараткан адам кандай жардам сураса, бу дүйнөдөгүлөрдөн ошондой дуа сурайт экенсиң. А сен аны кымбат мектепте окуттуң, кымбат бала бакчага алып бардың, кымбат университетте окуттуң, ал ошо менен билим алып алды, диплом алып алды, карьерасын кылып атат, байлыгын куруп атат, үйүн куруп атат, аялын багып атат, бала бакырасын багып атат, сени унутуп калса элестетип көр, ошондой укум тукумдун кереги барбы?
Мен дайыма дуа кылам. Аллах Таала атымды айтып дуа кыла турган урпак насип эт мага деп. Азыркылар жети ата эмес, өзүнүн атасын так билбейт. Кимдин улусун десе Миканын деген балдар чыкты го. Атаңдын аты ким десе Мика дейт. Чын аты ким десе чын аты. Что такое чын аты? Он же Мика, все. Неге анткени апасы Мика деп үйрөтүп койгон. Эми таң калбайм кийинкиде атаңдын аты ким десе Жан дегендер. Сен апанын таасири аябай чоң да. Атаң аты ким десе Жан десе мен таң калбайм. Ошон үчүн балага аябай жакшы тарбия бериш керек. Эми ушул жерден баштайлы. Баланын атада эч кандай акысы жок. Бирок атанын баладагы 3 акысы бар. Биринчиси. Кечирип коюңуздар. Баланын атадагы 3 акысы ушундай да. Биринчиси жакшылап эстеп калыңыздар. Ага жакшы эне тандоо. Эң биринчи акысы ошол. Аялдарга ушундай нерсе жакшы ата тандоо. Бирок аялдарга кыйыныраак экен да, мен сени тандадым, мени ал деп эч ким айта албайт. Чын. Өз негизи болот экен. Жактырдым деп бирөөнү, мисалы, Хадиша энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтпайбы? Жактырдым ортодогу энебиз дагы бир энебиз келип, ортомчу болуп атат. Ошентип айтырса болот экен. Бул тыюу эмес, бирок бизде ал маданият жок да. Бизде кыздар жактыргандарды айтат го, баары бир сени жактыргандар сени жактырасың деп коет. Мен тандадым деп ойлойбу да, сени тандаганды сен тандайт экенсиң, анткени кыздар ар түрдүү жолдорду болот экен да. 40 жашка жүктөп бекер айтпайт экен эми. Ал деле жакшы нерсе. Бирок колдон келсе тандоо мүмкүнчүлүгү болсо, ыймандуусун, күйүмдүүсүн, тектүүсүн тандаш өтө маанилүү экен. Анткени баланын кандай болушу анын тегине алма сабагынан алыс түшпөйт деп коет. Ак канарыктан суу агат. Кыргыздын макалдарын карасаңыздар укмуш. Ошон үчүн жакшы апа тандоодон, жакшы ата тандоодон биринчи акыдан кутулат экенсиз. Экинчи акысы кайсыл? Төрөлгөндөн кийин. Жакшы ат коюу. Ушундай аттар бар, Шалтак деген. Мукар Шалтакович деген спикер бар, билесиңерби? Боку деген киши бар эле биз жакта. Кара деген киши бар, балта текше иши кылып эле. Неге десе бул ырым. Акалар өтүп кетти эле, биз ырым кылып ушинтип сатып алганбыз. Негизи ат болот, атка жараша зат болот. Ошон үчүн жакшы ат тандаш керек. Балаң кандай болушун кааласаң, ошого жараша ат танда. Чындап эле карасаң, адамдын аты затына окшош. Кээде болуп калат, жаман эттин аты бөрү басар, жаман адамдын аты Кудай назар дегендер. Бирок жакшы ат тандаш өтө маанилүү. Эптеп эле ат кое бербеш керек да. Бизде бир кудул чыккан Кочкорбай деген. Кара кулжанын лай таласында. Тамашалап, уулдун атын Уркуя, кыздын атын Шуркуя коюп коюптур. Бар бул тарыхта бар. Эми бечара ал өзү каалаган эмес да, Шуркуянын балдары деп жакшы нерсе эмес бул. Адамдын өмүрүндөгү ушул экинчи аты болот. Бул биринчи атын ким коет? Атасы коет, апасы коет, чоң ата, чоң эне, тайта, Айшата, Айша энеси. Анан экинчи аты бар, өзү коет. Эмнеси менен? Жүргөн турганы кылган эткени менен. Түкүнчү жалганчы дегендерди билесиңерби? Баланчы ушакчы деген уктуңарбы беле? Түкүнчү уктатып кетет ал, аферист дегендерди уктуңарбы беле? Ошо өзү койгон аты ошол. Анан кыргыз дагы бир атты коет. Анын кебетесине карата түкүнчө бүкүр, түкүнчө төкөр. Бизде бир киши бар эле, атын айтпай эле коеюн эми. Баланча Жилбек деп коет эле. Жилбек эмне экенин билем, арык киши эле ошодон койгон го дейм. Анан бирөө элдин алдын арасында бир ушундай окуя болгон экен, ошо бир окуясынан улам өмүр бою ошондой атка калыптыр да. Эми адамдан жел чыгат, ошо менен ошондой аталып калыптыр. А бирөө бар эле, жиликти сууга бекип койгон экен, түкүнчө жилик деп коет эле. А бирөө орусча сөйлөгөнүп келген экен, атын ошо ат армиядан келгенде тил билген болуп, ошо ойдон жабышып калган. Бирөө келип мактанып коюптур. Мен армияда 4 орусту жалгыз урганмын деп. Болду, ошонун атын унутуп калган, биз 4 орус байке деп айтат элек. Аке деп айтат элек. Ошон үчүн экинчи атты өзүң коесуң, ошол ат жакшы ат болсун. Берешен деген ат болсун, жоомарт деген ат болсун, адептүү деген ат болсун, кичипейил деген ат болсун, нурдуу деген ат болсун, кайрымдуу деген ат болсун, ынтымак деген ат болсун. Аракет кылабызбы? Анан үчүнчү баланын акысы жакшы таалим тарбия. Жакшы таалим тарбия. Бул айтканга оңой болгону менен тарбия эң кыйын нерсе. Казанда эмне болсо чөмүчкө ошол чыгат. Өзүндө жок нерсени балага кантип бересиң? Баланы калпайтпа, жалган айтпа деп атасың, бирок телефон шыңгырап калса, мени сураса жок деп койчу деп берип атпайсыңбы? Эсти тыкылдатса бар, мен жок деп койчу деп өзүң айтып атпайсың, анан кантип балаң жалган айтпайт? Мына ушул китепте бар. Япон керемет сырында япондордун бир макалы бар.
Сіздерге бір суроо берейинчи. Эмне үчүн камап атат? Дагы да камап атат. Тынбай кармап камап атат. Күнүгө видеодон чыгып атат. Бирок эмне үчүн бизден коррупция, уурлук түгөнбөй атат? Неге? Ким жооп берет ушуга? Неге? Iya. Не дейсиз? Напсини тие албай атат. Кап микрофон болгондо үндөр дугат элек. Ушу эжекем айыкталды, өзүм барып келейинчи. Алдамчылык көп болот, туура. Негизи туура айтты. Япондордун бир сөзү бар. Мен азыр ушул жактан таап берейинчи, колуман келсе, эгерде таба ала турган болсом, канчанчы бет экенин дагы айтып берем. 88 бетте ушул боюнча макала жазганмын. Япондордун бир сөзүн японча эле айтып коеюнчу, маанисин анан силерге түшүндүрүп берем. Же өзүңөр окуп аласыңарбы? 88 бетте караңыздар. Мындай бир сөз бар да. Япондордун ушундай сөзү бар. Усосори ва дорубоно хажимари. Усосори ва дорубоно хажимари. Калп айтуу уурулуктун башталышы. Биз бүт кабалдарды калпчы кылып чоңойтабыз. Кечирип койгула, бизде эмес, башка өлкөлөрдө мугалимдер да балдарды калпчылыкка үйрөтөт. Кантип? Комиссия келгенде башка, комиссия келбегенде башка. Бизде андай эмес. Кыргызстанда андай эмес. Башка өлкөлөрдө мен мугалимдерди тарткан жокмун, башка өлкөлөрдө Габондо ошондой экен, Нигерияда ошондой экен. Комиссия келгенде мугалим аябай кичипейил экен, саламатсыңарбы балдар, эсиңер жакшыбы? Иштеке болбойт балам. Билбей калса иштеке болбойт. А комиссия жакта мойнуңа жылып алам. Мээси жок, эшек. Айткан укпайсың, кече түшүндүрдүм эле го. А комиссия келгенде ошол Габондогу окуштар түшүнбөй калат экенде, биздин эжекебиз же башка бирөөдө. Алдын ала мынтип койгон да, эгер билгендер болсо оң колду көтөрөсүңөр, комиссия келгенде билбегендер сол колду көтөрөсүңөр, уктуңарбы? А бирөө эжекесин карап отуруп, оозу ачылып, оң колун көтөрүп алат. Сүйүнүп кетип турасыз, жооп бербейт. Тарых сабагынан экен. Жеңилирээк суроо берилсе, ага да жооп бербейт. Анан согуш качан болду эле? 1940 десе ага деле жооп бербейт. 21-22-июнда кайсы мамлекетке кол салды эле, ага деле жооп бербейт. Анан иштеке эмес балам, иштеке эмес десе, отуруп барып табыл көтөрүп коет баягы. Иштеке эмес дегенди бала түшүнөт да, азыр конок келсин, мойнуңду жылам дегенди эле түшүнөт экен да. Ошондо бала эки эле нерсени тилек кылат экен. Комиссия кеткенчекте өлүп калсам экен деп тилек кылат экен. Же эжеке өлүп калса экен деп тилек кылат экен. Же комиссия күнөө келип турсун деп тилек кылат экен, же комиссия менен алганча кетсе экен деп тилек кылат экен. Ушундай экен. Зато баланы эки жүздүү кылып атпайсыңбы? Баланы жалганчы кылып атпайсыңбы? Өзүң кээде билесиңби, эжекем айтты деп атасын айтканын укпай коет. Агайыным айтты деп апасын айтканын укпай коет. Эми ошол өрнөк туткан адамы өзү жалганчылыкты көрсөтүп атсаңдан гана бала кантип чынчыл болот? Ошон үчүн кандай болсоң ошондой көрүн, кандай көрүнсөң ошондой бол. Кана кайталап коелучу? Бүгүн мындай 6-күн болуп кичине кечирээк туруп урсак ачылы келгенсиңер го дейм, Ошо балдар да ушундай да, бир сурасам, атаң келет, ким айтат десең, бечара баардыгы мени карабаса экен деп мынтип калат да, мындайчы. Оңой эле суроо бересиң, мындайчы, кана азыр бир суроо берейин дегенде эле мынтип отурган балдардын баардыгы мындай да. Только көзү мени карабаса экен депчи. Алдына барсаң деле, анан турчу балам, турчу десең, мынтип туруп, менби дейт. Азыр жөн эле сөз кайталап койгула деп атам. Кандай болсоң ошондой көрүн, кандай көрсөң ошондой бол. Жеңелер, түнкү саат 1:30 күйөөңөр буга чейин телефон чалбай кеч кирип келгенде кандай айтасың, ошто айтып койгулачы. Элестетип көргүлө, ошону элестетип келе. Мен мындай мас болуп келдим, мындай түнкү саат 1:30 Жезделер элестетип келе дагы, кандай болсоң ошондой бол, кандай болсоң ошондой көрүн, кандай көрсөң ошондой бол. Ошондой айтып койгулачы, кана көрөйүн. Кандай сонун жеңелер бар, түнкү саат 1:30 күйөөсү келсе, кандай болсоң ошондой көрүн, кандай көрсөң ошондой бол. Чото мен ишенбедим мына бул. Түнкү саат 1-де бирөө досуна чалатмыш. Досум, чото ушу 1-2 жумадан бери дайым кеч келип атат. Азыркыга чейин жок, телефонун өчүрүп койгон. Не болду экен? Ушу бирөөнү таап алган окшойт десе, эмне кандай жаман ойлоп атасың, балким машина уруп кеткендир деп коет демиш. Ошон үчүн ошондой эле болсун дейм,
Ошон үчүн кандай болсоң ошондой көрүн, кандай көрсөң ошондой бол. Кимдин сөзү экен? Бул Жалалидин Руминин сөзү. Балдарды жалганчылыкка үйрөтпөйлү. Дагы бир нерсе бар. Атанын, апанын баланын алдында даражасы кээде түшүп турат, кээде көтөрүлүп турат. Кээде колду көтөрөлчү, баарыбыз чогуу көтөрөлү. Ким көтөрбөсө ылайым эле деп коем азыр. Мусафирдин батасы сөз тиет. Азыр мындай кылалы. Кээде баланын алдында ата эненин даражасы кээде түшүп турат, колду түшүрөбүз, кээде көтөрүлүп турат. Кээде түшүп турат, кээде көтөрүлүп турат. Ушул ойдон түшүрбөңүздөр, мен немеге сторичке тартып алайынчы. Түшүп турат, көтөрүлүп турат. Түшүп турат, көтөрүп. Ким азыр колун көтөрбөсө ылайым эле 1 2 3 4 5 түшүп турат, көтөрүлүп турат. Түшүп турат, көтөрүлүп турат. Чото колуңар бийик мындай шалдыраңда көтөрүлөчү. 1 2 3 мына кетти. Түшүп турат, көтөрүлүп турат. Түшүп турат, көтөрүлүп турат. Түшүп турат, көтөрүлүп турат. Бирок бир учурда түшкөн боюнча кайра көтөрүлбөйт. Кыямат каямга чейин көтөрүлбөйт. Качан билесиңерби? Кыйбат кылганда. Уктуңар уккан жоксуңарбы? Ушак сүйбөгөндө. Бирөөнү ушактаганда. Кыйбат кылганда баланын алдына даражаң түшөт экен, ошол боюнча кайра көтөрүлбөйт экен, эч качан көтөрүлбөйт экен. Эмнеге билесиңерби? Бекерин айтпайт да, адамдын аркасынан сөз кылган, ушактаган, киши өлтүргөндөн да чоң күнөө деп. Билесиңби? Киши өлтүрсөң бирди өлтүрөсүң, бирок ушак менен миңди өлтүрөсүң да. Сага бир жакшы адамды бир ушактап койсочу, аны көргөн эмессиң, аны бир жамандыгын көргөн эмессиң, мамилең түз, саламың түз, кийинки жолукканда мурдагыдай мамиле болбой калат, байкасаң. Ошон үчүн саясатта нормалдуу эле нерсе жеп койду, ичип койду. Ошон үчүн ар бирин текшерип көрүш керек. Жөн эле ишене бербегиле. Жөн эле урдура бербегиле, айта бербегиле. Анткени ушак деген ушул бул дүйнөдө досуң ушактайсың, кошунаң ушактайсың, кайненең ушактайсың, ал көрбөйт, билбейт, бирок акыретте алдына тургузуп коет экен далил менен. Ошону досуң айтат экен да, мен сен адам деп эшек турбайсың. Мал турбайсың, сен чочкодон да жаман турбайсың. Досуң деп жүрсөм, давай соогуңду бер деп өзүң досуң соогуңду алат экен. Айтам, эмнеге даражаң түшөт? Кечирип койгула, балдар, жаш балдар келиптир, ошо көңүлүңөр бөлүнүп атат, түшүнүп атам, мен бала да. Ошону көтөрүп келген апаларга да рахмат. Негизи тынч болуп отурсуз, уксак деген ойлордо болсо керек, байкап атам. Байкыштар, апалардын кайсы болуп көтөрүп чыгып атат. Ушу угалы деп келди да. Рахмат, сорго бир кол чаап коелучу. Тастайын десе эч ким жок. Барбайын десе чемер болуп атат. Ушундай апаларга Кудай береке берсин. Ошон үчүн көп көңүл бөлүп өйрөнүңүздөр, макулбу? Мага дайым айтышат, агай, келгенде ушу балдарды алып келбе деп айтсаңыз, кантип айтам, апалар ошолор үчүн келип атам да мен. Ошолор үчүн келип атам да. Болгон билгенимди айтып берейин деп келип атам. Өмүрүн берсин, багын берсин. Балким ушул сөз ушу балага деле түшүнүктүү болуп аткандыр, айта билели. Жакшылыгына себеп болоттур. Сөзү болот, сөзүнөн кийин өзү болот. Келечеги кең болсун, бактылуу болсун, ооматтуу өлөттүү болсун. Амин Аллахка. Каяка келдим эле? Кыйбат кылганда негизинен бала тааныган бирөөнү кыйбат кыласыздар да. Кошунаңды, кайнеңди, абысыныңы, бажаңы, ошолорду кыйбат кылганда бала угуп турат экен. Баланы укпайт деп ойлобогула. Бала башка ишти кыла берет. Байкасаң, баланы отургузуп алып үйрөтүп кереги жок. Бала чуркап жүрсө деле окуп бере бер, токтотсаң айтып бере берет. Бала ошондой болот. Анан сен аны укпайт деп жаныңда отурат, ойноп атат, ушактай бересиң. Кимди ушактайсың? Ал тааныган бирөөнү ушактайсың. Бир күнү ошол баланын көчү ушактаган киши сага конокко келет. Келгенде кандай болот экен? Кел. Көптөн бери келбей койду го жаман сагындырып. Биз сени жакшы көрөбүз, келип тур. Аябай сонун сыпаттарың бар да. Өткөндө мынтипсиң, өтө рахмат дедим, өтө жакшы сени мактадым десе, бала карап туруп, мен апамбы же? Ушундай эткен да, ушундай экен ойдон. Болу, деткен ичинен эмнелер гана айтылбайт экен, бирок үнүн чыгарбайт экен. Ошо ойдон даражаң түштү, кыяматка аяка чейин көтөрүлбөйт. Эми ага акыл айтып көр. Акылың өтпөйт, сөзүң өтпөйт. Анткени бала сүйлөгөнүңдү угуп коет экен, бирок кылганыңды эришет экен. Балага өрнөк менен тарбия кылыш керек экен. Ошон үчүн айтат го, баланы тарбиялайм дебе, өзүмдү кантип тарбиялайм деп ошону ойлон дейт. Бала сени көрөт, оңолуп кете берет же жоголуп кете берет. Экөөнүн бирөөсү экен. Эми анча мен кечирип коюңуздар. Жазып алдым эле. Биринчи түшүнүк туура болуш керек да. Түшүнүк туура болбосо, кылган ишиң да туура эмес болот. Кээ бир адамдар үчүн эс алуу бул тамеки чегүү. Бул түшүнүк ошондой да. Мен эс алып атам.
бирөөлөр үчүн арак ичүү, бирөөлөр үчүн түнкү кафелер, түнкү клубтар түшүнүктүү турулайлы, бала жөнүндө да түшүнүктүү турулайлы. Бул өтө маанилүү нерсе. Экинчиден, бир чыгарма окудум, таракан менен ойногон бала бар экен. Болгон окуя, мигранттын баласы экен. Эми ата көңүл бөлбөсө, апасы кечке жумушта болсо, апасы атасы менен урушуп кетип, баланы алып кеткен экен Москвага. Ал жакта бирөө жакшы мамиле кылбаса, эмне кылат анан? Таракан менен ойнойт да. Ошол деңгээлге алып барып койдук баланы. Эми таракан менен ойногон түзүү керек, азыр телефон деген менен ойноп калды. Мурда адамдар бузулат эле, кантип? Телевизордон бузулат эле. Бирок телевизордун бир жери бар, чогуу отуруп алып көрчү элек, азыр телефонду бирден кармап отурат. Азыр бузулуш үчүн мурда билесиңер, түнкү клубтарга барыш керек эле, жаман адамдар менен жүрүш керек эле, эшикке чыгыш керек эле, ичкен чеккендер менен кошуш керек эле. Азыр жалгыз отуруп үйдүн ичинде бузулуп атат. Кантип? Телефон менен. Сен эмнени көрүп атат, аны контролдоп айтасың, Кудай бетин нары кылсын. Биз 17-18 жашар кезде угуп алып чалкабыздан кеткен нерсени балдар 2 жашында көрүп коюп атат. Кулак менен топтогон ыйман бар го, көз менен бат эле чыгып кетет. Көз жыртык болуп калды азыр. Элестетип көргүлө, буудай бар го, капка толтурдуң, түбүн тешип койдуң, бир жака баргыча буудай да калбайт, ун да калбайт. Эмнеге? Тешиги бар. Көз менен ошондой чыгып кетип атат ыйман. Телефон бар го, страшный нерсе. Бир жакшы иштериң бар го, жакшы иштериң. Ошол биринчи соткага түшүп Инстаграмга чыгып атат. Айтып атам го, көрсөтпөгүлө деп. Тамакты эмне көрсөтөсүңөр? Курсак ачкандар көрсө эмне болот? Бирөө болгон окуя. Бул да тарбияда. Бир чоң эне кызын кайка жиберет. Балам, бирдеме алып келчи азыр, тамак алып келчи деп жөнөтсө, кызы көтөрүп келет. Шаурмабы, мантыбы, караса пакетке салып келген да. Анан айтат, кызым, ушойдон алып келдим. Анда балам дейт, ушуну алып бар дагы бир бечарага берип кел, муктажга берип кел. Бизге бул аш болбойт дейт, бул шипа болбойт. Неге десе, пакет тунук экен да, ичинде тамак көрүнүп калыптыр да. Сен келатканда канча адамдын көзү өттү ушуга, канча студенттин, канча муктаж бечаранын. Эми бул бизге шипа болбойт. Мурда билесиңби, жаныңда ит турса, суга кирип калбасын деп итке да берип коет элек. Азыр эми ушундай дастуркондорду бүгүн биз конокто отурабыз, чыгарып коюп атасың, канча адамдардын суга кирип кетти ошо. Базарга барганда дагы витринада калманы алба, билесиңерби? Ал канча адам суга кирген, нар жактан алдырып сал. Бул өтө маанилүү. Сук деген бар го, сук деген ошон үчүн шипа болбой калат. Кээ бир адамдар кафеден тамак ичпейт экен. Анткени кафедеги тамак сатам деген ниетмен болот экен да. Неге апанын тамагы даамдуу? Балам жейт деп даамдуу болот. Бирок апаныкынан дагы атаныкы даамдуу болот экен. Билесиңерби? Себеби ата өзүм жейм деп айтат экен да. Ниетке жараша барды. Ошон үчүн анан неге балдар кийинки мезгилдерде акча жөнүндө сүйлөп калды? Бүтсөм эле мигрант болом. Себеби азыр биз адам жөнүндө сүйлөшпөй калдык. Адамды дагы санга айлантып алдык. Кантип? Цифрага айлантырып алдык да. Канча машинасы бар, канча үйү бар. Канча килограмм алтыны бар, канча доллары бар. Түкүнчө бар го, анын 5 машинасы бар турбайбы? Балаң угуп отурат ошо. 3 квартира алып коюптур шаардан, ушуну угуп отурат. Түкүнчөнүн баласы отурганда эмнени сүйлөсөң, балаңа ошол тарбия кете берет. Отуруп алып айтпасын деген сүйлөшөт. Араңарда барбы мындай тамак ичип отуруп күйөө менен айтпасын бул китебин окубадыңбы? Мындай идея айтылыптыр, мындай бир сонун сюжет бар экен, муну чыгармасын аягына чейин жазбай калыптыр Бахияны дегенин. Ушундайлар барбы? Бүгүн хадис окудум, же болбосо Джек Лондонду карап көрдүм, Түкүнчөнүн жаңы Кадырбековдун жаңы китеби чыгыптыр деп сүйлөшкөндөр бар араңарда? Өтө редкость да. Отурганда эле кабак кашты тийип отуруп, кошуна кече эле мынтип жүрбөдү эле, бүгүн үй салып койдук го, ошо Россияга барган баласы эле бая. Неме түркия баласы бар экен го деп башташкар турабы? Ошо неметкен эле көбөп калды. Бая кызы түрккө тийип эле, ушинтип эле кете беребиз да. Анан Екатеринбургка барып келип, анан 2 машина алып койбодубу? Бала паспорт алган күнү Россияга барам деп четин чыгарып койт экен бияктанчы. Окуйм дебейт экен, илим алам дебейт экен, билим алам дебейт экен. Ким күнөөлүү? Өзүң күнөөлүү. Дастуркондун чети бар го, эң чоң окуу жай ошол да. Эң чоң медресе ошол. Себеби үй бүлө топтолгон ошол эле учур, башка учур жок. Ошондо аябай жакшы сүйлөш керек. Бейиш жөнүндө, ыйман жөнүндө, пайгамбар жөнүндө, илим жөнүндө, билим жөнүндө. Ушинтип отуруп бала бияктан да окуя берет экен, бияктан да окуя берет экен. Бул жагы курсагын тойгозот оозу менен, бул жагы кулагы менен рухун тойгозот. Ошон үчүн тилди оңомой сайын дилди оңой албайбыз. Берекелерим, бир туугандарым, дастуркондогу сөзгө аябай маани берилер. Керек болсо күйөөң менен отуруп алып даярдан бүгүн чай ичебиз, ушуну сүйлөшөлү да. Жок дегенде кызыңы сүйлөт. Кызым, бүгүн мектепте нелерди үйрөндүң деп айткандар барбы? Кудайга шүгүр. Ошон үчүн Кыргызстанда илим аябай жакшы өнүгүп баратат да. Күндөн күнгө биздин билимдүү балдарыбыз
аябай сонун болуп баратат. Алла разы болсун силерден. Анан да карасаңыздар, балдар күнү деген бар. Балдар күнү деген майрамдын бизге эмне кереги бар? Андан көрө апа менен чогуу боло турган күн деп койсо ошол күн пайдалуураак болмок да. Же атадан белек ала турган күн. Жөн эле балдар күнү формалдуу 1-2 иш-чара, анда да балдарды кыйнайбыз, шаар көтөртүп, тияка чуркатып, бияка чуркатып, анырдатып, мунурдатып. Андан көрө апа менен баланын бир болуу күнү, атанын балдардын суроолоруна жооп бере турган күнү деп койсок, ошол пайдалуураак болмок. Балдардын суроолоруна ким жооп берип атат араңарда чыдап? Биринчиси мынтип, дөйдөрөбөчү барчы, сен эле жетишпей аттың эле. Өткөндө бир TikToктун жылдызы бар экен. Кыргыз кыз экен, америкалык апа менен кыргыз апаны салыштырып тур. Көрдүңөр да? Америкалык апа ыйлап атса, баласы келип, "Mom, what's up?" десе, "Не болду апа?" десе, "Кызым, көзүмө чымын кирип кетиштики болбойт. Баары жакшы" деп кучактап башынан сылап атат. Анан бир убакта кыргыз аял ыйлап аттыр. Бечара кичинекей кыз келип, ой, бияктан эмне? Апасы экен, мына эмне кылайынчы? Кичинекей кыз келип, "Апам, эмне болду?" десе, "Турчу нарен. Сен эле жетишпей аттың эле. Тырбайып алдыма келип алсың да. Эй, жаным, тоюп кеттим, өлүп алам, өлтүрүп коем, өлүп алам." Ошолорду угуп чоңоюп аткан биздин балдарга чоң рахмат. Аман эсен эле чоңоюп атканчы. Өткөндө бир мынтип айнек ачылып турабы, мындай комнатага кирсем, ошто үйгө келип, бир этажда да үн чыгып атат. Ой, мен эмне балекет жийимби деп коем. Көрсө, айнек ачык калыптыр. Нар жагын карасам, эки бала ойноп атып эле бир убакта жакалашып кетсе, апасы мынтип телефон карап отурат. Карады дагы, эмне эле өлүп жаныңар чыгып атат деген сөздү айтпадыбы? Бизде өлүң отурайын, айланайын, өлүгүң отурайын деген не жакшы сөз бул? Эч бир жакшылыгы жок. Сөзү болот, өзү болот. Эртең бирдеке болуп кетсе, өзүңдүн батаң ар бир сөз болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мурдагылар тукумуң өскүр деп урушкан. Бай болгур, бактылуу болгур, илимиң өркүндөгүр. Болбойбу ушинтип урушса. Азыркы Меккенин чоң имамдарынын бири бар, Махир деген. Ал Махир десеңиздер, кырааты чыгат. Эң атактуу кырааттардын бири ошол, Куран окуйт. Мен аркасына далай барганда Махирдин үнүн билем. Намаз окубадыкпы, жакында умрага баратам, силерге да дуа кылам Кудай кааласа. Махирдин үнүн уккум келет, эң сонун окугандардын бири ошол да. Ошонун апасы бенгалка экен, Бангладештен болот экен. Атасы араб экен. Жинне тийгенде, Меккеге имам болгур деп урушчу экен. Харам мешитине имам болгур деп урушчу экен. Бүгүн ана ар бириңер азырына 1 мүнөт убакыт берем. Балдарыңарды кантип урушасыңар, ошол сөздү ойлонгула мына, өзүңөр ойлонгула. Азыр 1 мүнөт дей салабыз. Ойлонгула мындай. Анан бириңерге айтып бергиле. Мына 30 секунд ойлоносуңар. Анан бири-экөөңөргө микрофонду сунам. Макулбу? Кана бириңерге айтып бергилечи. Эмне урушасыңар бүгүн барып балдарды? Эшек дебейбиз, Кудай кааласа. Аркадагыларга айтып бергиле. Аркаларга бурулуп айтып бергилечи, ушунда мындай кан жүгүрөт да. Аркага бурулуп айтып берсеңер. Неге мен бурулушум керек дегендер биздикилер көз алдыма келсин дегендер. Карасаң бир адам бурулайын деген ой жок. Анча мынчалар эле болбосо. Неге мен бурулушум керек? Кто она такая дегендер да. Алда айтып берет. Канча адамдан көп үйренсең, ошончо жакшы болот. Эң бул жактан бурулгула, буяктан мындай. Эки жакка тең иштеп коесуңар. Сүйлөштүкпү? Так, канакем, ушул эжекемдин үнү чыгып калды. Эмне деп урушасыз бүгүн? Бейишке жолдомолорум деп урушайт болду. Эчилердин бейишке жолдомо. Сону кылып экен? Кечиресиз. Так. Сиз эмне деп урушасыз? Бай болгур, бар болгур. Бай болгур, бар болгур. Сонун экен. Дагы мындай разнообразие кылып алчы. Сиз эмне деп урушасыз? Ыймандуу болуп калгыр. Ыймандуу болуп калгыр. Сиз эмне деп урушасыз? Өркүнүң өссүн. Карасаң, өркүнүң өссүн деп. Сону кылып экен? Акылдуу болгурлар. Акылдуу болгурлар. Дагы ким айтып берет? Кимден өзгөчө бар? Келе кайчы, кызым, бияка келе калгын. Алма болгур, карыя болгур. Ахирет атасыбызды алтындан таж кийгизиптир. Алтындан тажы кийгизгилер. Болобу экен?
Көрдүңүз, сөзүңүздөр деле аз эле да, бай болбор, бар болбор, сонун сөздөр булардын баары. Бирок мындай күнүгө балама жаңы сөздөрдү айтам деп туруп, урушканда сонун сөздөрдү айтам деп, баланы ошентип оңоштор. Башка жолу жок. Себеби баланычы канчалык урушсаң, басынсаң, бала ошончолук ой чөшөт. Азыр бир сөз айтам, бирок платный. Балдар, эч кимди чыгарбай тоскулачы экечикти. Азыр бул сөз айткандан кийин чыгып кетиши мүмкүн адамдар. Биякта да бирөөңөр турсаңар, сураныч, неме? Тур, азыр чыгып кетип бул. Платный. Биз неге бесплатный кылдык? Платный дегенде келбей коюшу мүмкүн эле да. Эми ошол жерден платный кылабыз. Ушул сөздү мен азыр сатам. Канчадан бересиздер? Капырагай экөөбүз сатабыз. Ал пенсияга чыкты, мен мандатымды тапшырдым, бизге деле акча керек да. Чын? Кудай кааласа, 2 сөз айтам. $200 болобу? Чындап, чет өлкөлүк жанагы ким эле, ким деген бар эле, Брайан Трейси бар го, ошолордукун адамдар $5,000, $10,000 төлөп беришет. 1 жылдык курсу Тони Робинсондуку $100,000. 1 жылдык курсу 5-6 жолу барабы ушундай эле. А мен болгону $200 сурап атам. Мейли, макул. Силерге скидка 2,000 болобу? 2 сөзгө. Ким берет? Кол көтөргүлөчү. Ай, рахмат. Бирок мен 2 адам үчүн айтпайм ал сөздү. Хорошо, ладно. Бересиңерби? Канча адам, жерде бир 400 адам болсо, 400,000 сом нормально эле болот. 1000 сомдон эле алайынчы, макулбу? Бересиңерби, кол көтөргүлө. Давай, азыр мен доказательство кылайын. Кана. Мына ушулар ким мындай бере турганда кол көтөргүлөчү? Мейли, көтөрө бергиле анан, баары алабыз да. Алар эми 1000 сом бересиңер чыгарбайт бар. Көтөрө бергиле ана, биреки. Кана. Мен коллегаларыма жөнөтүп коеюн. Силер кыйналып иштеген айлыкты депутат болсом деле таап атам деп. Айтып берейинби? Бересиңерби, дагы кол берип койбочу баарына. Берем дегендер мындай. О, рахмат силерге. Рас да келип турмун. Ура берсең, эт катат, айта берсең, бет катат. Сонун эле сөз бекен? Экинчисин айтпай кое турайын, потому что бар кол көтөргөн жоксуңар. Ладно. Азыр менде Кудай кааласа ошондой 400,000 акча болуп калды. Рахматулла гана, рахматулламды карап койгулачы, арканы карап. Эми ушул капырага айткандай рахматулланын урматына ошол 400,000 силерге кайра хадия береке бердик. Рахмат. Бул авторун айтып коюш керек. Капырагайдын методикасы ушундай. Капырагай ушундай көп айтат да. Анан кечээ айтып көрсөм мага деле жарашкыдай. Мурда жарашпайт эле, депутат болуп туруп так акча иштеп жүрөт деп. Азыр нормально жарашат, Кудай кааласа. Анан дагы бир нерсени айтып берейинби? Калпычы же калпайткан үйдө чоңойгон адам басымдан улам калпайтат. Балам эмнеге калпайтат билесиңерби? Биринчиден өзүң калпычсың. Күйөөңдөн коркуп бирдекени калпайтасың. Баланы көрөт, аялынан коркуп бул калпайтат. Кээде шерек кылат, апаң болсо мынтип эле койчу депчи. Бул биринчиден, экинчиден басым кылгандан калпайтат. Строгий боло бересиң го, катуу кармаш керек деп. Катуу кармасаң бала калпычы 200 болуп калат. Сен бар жерде башкача, сен жок жерде башкача. Китеп окуп калсаң, мойнуңду жулуп алам десең, бала сен келатканда чуркап берип, телефонду бекитип, китепти кармап отуруп калат. Бул бир. Экинчиден, бир 14 жаштан баштап балага сага караганда досу кызыктуураак болот. Билип койгула ушуну. Досту жакшы көрүшөт алар. Үйгө караганда эсти жакшы көрөт. Ата-энеге караганда дос жакын көрүнөт, тууганга караганда. Ошондой курак эмне кыласың эми? Ал курак баары өткөнбүз анда. Мына 11-класста кийин достор менен катташпай каласың, турмуш деген ушундай десе жаман көрөт элеңер ошону, мына. Туурабы? Классташтар менен дайыма эле катташабыз, чай ичебиз деп ойлоп элеңер кана. Көрбөгөнүң 10 жыл болду, 20 жыл болду. Ошо мезгилде түкү менен дос болуп атыпсың, ал жаман, дос болбо деп айтпа да. Сен дос болбо десең деле дос болот, анткени жүрөк тандаган. Сага караганда жүрөктүн буйугу күчтүүрөөк. Сен укпашы мүмкүн, бирок жүрөк тугат. Анан сен айтасың, дос болбо ошо менен сүйлөшкөндү көрсөм өлтүрөм, уксам өлтүрөм дейсиң. Анан кийин келип калпайта баштайт. Жок, сүйлөшкөн жок, дос болбой калганмын деп. Ошон үчүн баланын ичиндеги сыртка чыгарыш керек. Бирдеке дегенде эле оозуңу жап дей бербе да. Бир учур болобу, кээде келип акам урду десе айтасыңар го, эркек киши кантип арызданат, ошентип айтпаш керек. Дакан согуш керек. Неге урду? Ичиндегисин чыгарып үйрөт да. Ошого жараша
Анан адилеттүү да болуш керек экен. Кече кичинекей кызым чоң кызымдын жиңине тийип атат, нервине тийип атат. Эмнеге? Бирдекени талашып бер. Апасы эмне кылат? Кирет да кайтат. Берип койчу. Сурабайт, эмнени бер деп атат, эмнеге бер деп атат. Апасы дайым ошондой да. Берип койчу. Ыйлатпай, үнүн чаңыртпай муну берип койчу. Анан мен кирсем бер деп көзүнүн жашы онтала. Чоң кызым бурчта турат мынтип. Акыры келдим дагы, эмне болду? Эмнени бер деп атасың десем, чоң кызыма сурадым десем, мага өткөндө маркер берген эле дейт. Маркерлердин арасынан мына маркер сонун экен десем, на, Дарио, мен сага белекке берем деп айткан дейт. Азыр мен урушуп койсом дейт, бирдекесин айткарбай койсом, ошондо бер деп доолоп атат дейт. Анан хорошо, токтоп тур дедим. Ошенткенин чын беле десем, адам калпайтыш кыйын да. Жок, анткен эмесмин дебей. Ал өзү сураган болчу, ошон үчүн мен подарю деген болчумун. Кызым дедим. Эми улуу сөздү уят жок. Берген нерсени кайра алган, түкүргөн түкүрүктү кайра жеген менен барабар. Ушинтип эле айттым. Андан да катуураак айттым. Дегенде кадимкидей мындай болот иште. Ал эми 6-га чыкты, түшүнө баштады. Ошондой болушун каалайсың деди. Эгерде бул бере тур деп бербей атса, бул туура эмес. Эгерде Дарио деп туруп сурасаң кайра сеники туура эмес. Азыр менин өзүмө керек болуп атат деп ыйлады. Анда мынтип сура кызым дедим. Мен өткөндө бердим эле, ошону бере тур кайра берем деп. Себеби сен Дарио дегенден мунук болуп калды. Ошону кабыл алды. А биз болсо унчукпай туруп эле бер. Балачы. Ал чоң киши эмес. Адилетсиздик катары балап калат. Ал деле жаш бала да. Бул чоң көрүнөт мунун жанында. Ошон үчүн ага чоң кишидей мамиле кылып атасың. Бирок ал чоң киши эмес. Жүрөгү ооруп калат. Мен өткөндө интервьюмда айттым го. Бирдеке болуп дургузекөз урушканда эле атам разборкасы жок эле, мен урушуп коет эле. Атама таарынган бойдон чоңойдум, таарынган бойдон атам тигинүүгө кетти. Азыркыга чейин таарыныш берип, ошондой жаш баламы мындай угуп койбой, Нуркыздан кетет болчу, чын айтам. Анан кетип, үнүң болушунча кыйкырат эле, себеби атам угат деген түшүнүк бар да. Атам келди, мен бирдеке дегенче 10 сөз айтат эле, ошо менен эле сен үйүңө жогол дейт эле, мен айтат эле. Мен чоң атам үйүнө келчүмүн да, жакын эле болчу. Сен келсең эле ысчы башталат. Бар, сен үйүңө кетчи. Анан барып отуруп калсам чоң ата да, дагы куугунтук жеп келген окшойт. Жүр деп анан чоң атам разборкага келет эле. Ошондо дагы мынтип калбайм, эмне, ушактап барды, айтып барды десе, андан бетер жерге кирип кетким келет мынтипчи. А мен анан келип атам, чоң ата мен унчуккан жокмун, өзүңүз эле билип алдыңыз деп, актырып албай кыйналам. Көрсө эркелетчи экен, бирок бала эркелетүүнү түшүнбөйт, билесиңер ошону. Шылдыңдоону бала түшүнбөйт, тамашаны түшүнбөйт. Ошо мезгилде тамашалабаш керек, баланы басынтып аласың, чөктүрүп аласың. Кийинки нерсе, мен бирдекени байкадым. Түрктөрдүн балдары жакшы сүйлөйт, байкаңызбы? Кичинекей түрктөрдүн балдары, Түркияга баргандар барбы? Түрктөрдүн балдарын сону сүйлөйт, байкасаңыз, эркин, кенен сүйлөшөт да, сөз байлыгы аябай жакшы. Немистер да ошондой, америкалыктар да ошондой. Америкалык кичинекей бала интервью алсаң, колу мынтип алып, "Sir", мындай туруп алып, кеңири сүйлөшөт да, "Sir, of course. No, I appreciate your opinion about myself, but I would like to criticize your position. It's very strange position. You said like that, but I don't agree" деп мындай сону сүйлөйт да. Же болбосо түрктөрдүн балдары дагы "Бабачы, мен сени сүйгөрүм" деп сону сөздөр сүйлөйт. Өзбектердин балдарын сүйлөгөндөрүн карасаңыздар, кичинекей балдар сону сүйлөшөт. Эми кыргыздын 7 жашар баласына микрофон сунуп көрчү. Буякты карап, неме болсо, неме бар го, неме. Жанындагы балдар да кошо күлөт. Маскаралап. Ала көрө койсоң качат, мынтипчи. Анан кимин кармап алсаң, сөздүн жары эле немеде, неме бар го, ошо неме менен неметип анан неме. Мындан сурачы дейт го. Себеби биз сүйлөтпөйт экенбиз да. Киши келсе эмне дейбиз? Сыртка чыгып тур, сен жаш баласың дейсиз. Кокус кирип сүйлөшүп калса, мындай карап коесуң. Көз караш өлтүрүп коет кишини. Бул ал конок кеткиче баланын жүрөгү локулдап жүрөт. Кеткенден кийин ата мен асат депчи. Анан кеткенден кийин замечание, туура эмес кылдың. Конок деле бир адам да. Ошо менен баарлашсын, сүйлөшсүн. Эгер эки адам отурса, түрктүн кичинекей баласы келип 3-чү адам болуп сүйлөшүп отурат. Эч бир адам аны кыспайт. А бизде же эшикке чыгып кетет, же унчуп коюп турат, экөөнүн бирөөсү. Эшикке чыкпаса өлтүрөсүң. Конок келгенде эмес, конок үйгө киргизбейсиң го. Конок келет бияка, кирбе. Конфеттерди көрүп өтүп кетесиң. Мына жесеңер өлтүрөм деп туруп кетесиң. Ошону көргөн адам. Мына жеңелердин баардыгы өзгөчө кыздар сөз таап жейт экен. Менин чоң эжем таап жейт эле. Карасаң эле батончик албайсыз эле билесиңер, батончик жеп аткан болот эле. Көрсө түгөнгөнү калганда бизге көрсөтөт экен да. Өзү күнүгө жеп жүрүп, анан каякта десең, биякта деп барып туруп, бирден экиден берип коет, болду, соучастник оозуң булганган.
кийин кылмыш ишинде кармаласың. Ким күнөөлүү? Нуржигит күнөөлүү. Апам урушуп атканда чоң эжекем деп иш кылып жүрө берет эле, урушукпайт эле. Көрсө алар бизге караганда акылдуу экен. Аягынан Нургуз экөөбүздү совычасын кылып койчу экен. Жекпетип жыргап, балагачы көрсөтүп бекитсеңчи, ал тоого да чыгып кетет. Мына тоого бекитем деп папа ошо тоонун арканан чыгып кетет. Менимче Гагаринге бирөө айда батончик бар деп айтып койсо керек. Көрсөтпөй бекит, көрсөткөндөн кийин аны бекитпей эле кой да. Баланы жалганчы да кыласың, ууру да кыласың. Бала ошол жерге жетет. Сөзсүз жетет. Көргөн аштын күйүтү жаман деген сөз барбы? Ушундай сөз бар. Эми негизи аябай эле көп экен семинарымчы. Буну бир 4-5 семинар кылыш керек экен. Кийинкиде айтып берейинби калган? Же айтып берейинби? Ордуңуздардан туруп коюңуздарчы. Жакшы болду, жакшы болду. Мындай колдорду мындай оң колду көтөрүңүздөр. 2 колдон көтөрүңүздөр, менин 1 колдон неме бар да. Мүмкүн болсочу мына манжаларды мындай кылыңыздар, көрдүңүздөрбү? Мындай. Ар бир манжа органдарга байланыштуу. Бөйрөккө, боорго, жүрөккө эч бир физиология кылбасаң дагы ошентип туруңуздар. Ким эгерде токтотуп кое турган болсо ылайым эле. Сонун мындай кара, кандай сонун көрүнөт мына. Кандай иштер жакшыбы? Баары 5 дегенди билдирет да бул. Жакшыбы бардыгы? Кудай колдосун. Эми ачып жумгула алкандар ошол бойдон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 85, 60. Анан кийин оң жака бир карап коюңуздар. Бүт дене менен бурулуп. Сол жака. Оң жака. Сол жака. Оң жака. Сол жака. Күйөөңүздөргө болгон таарынычты жерден чыгарып кетпесиздер бир кыйкырып. 1, 2, 3 деп кыйкырасыздарбы? Тамаша. Отуруңуздар, чоң рахмат. Негизи ушундай да, кичине кыймылдап туруш керек ортодо. Балдарды дагы өтө кыйнабаңыздар. Бассын, турсун, ойносун, кан жүгүргөндөн кийин мээ дагы жүгүрө баштайт. Иштей баштайт. Ортодо ушинтип турган жакшы болот. Эми мындай көздү акырын жумат десе бир жолу чымкы жума албагыла, мынтипчи, мастерге окшоп. Мурдун учун карап, мындай чала жаап отуруңуздар мындай. Тынч отурабыз. Анан мен дем ал дегенде дем аласыздар. Вдох. Выдох. Моксу, каратеде ушундай. Көздү ачыңыздар эми, баштадык. Пайдалуу экен? Дагы 1000 сомдон даярдаңыздар, кийинки сөздү айтам азыр. Ата үчүн бала жооп бербейт, бирок бала үчүн ата жооп берет. Макулсуздарбы? Балаңа теңелбечи. Бала менен бала болбочу. Бала менен бала бол, бирок балаңа теңелбе. Кадимкидей, мен иш түшүнбөй атат. Ал сени түшүнбөйт. Ушуну моюнга алыш керек. Апалар, кыздар сени түшүнбөйт бала кезде. Себеби сен аны түшүнөсүң. Анткени сен бала болуп көргөнсүң, ал ата болуп көрө элек. Атанын, эненин кадырын билесиң бала болгондо, бекер айтылбайт бул сөз. Мен качан апамдын кадырын билдим? Эмне үчүн баштаганда урматтуу апалар деп баштадым? Байкадыңыздарбы? Эжекелерди биринчи айттым. Анткени ата менен апа чакырса биринчи апага жооп бериш керек. Биринчи апаңдын батасын ал, экинчи апаңдын батасын ал, үчүнчү апаңдын батасын ал, андан кийин гана атаңдын батасын ала бер. Эмнеге? Анткени бойдо көтөрүш баланы бир ак ошол экен. Экинчи акы төрөш экен, үчүнчү акы эмизиш экен. Үчөө тең өтө оор нерселер болот экен. Атанын андай курбанчылыгы жок. Мисалы бирөө дейт, эштен кирип келип, атасы кымбат келатып, бир 5000 сомдук жемпир алып келип бериптир да мындай. Жемпир деп койбу? Бизге жемпир деген ошо аялдар кийимдер жакшы билет го. Ам бир малда караса, ошол 5000 сомдук жемпирдин жеңи менен бала өзүнүн 500 сомдук туфлисин арчып атат экен. Атасы келип, эмне деген келесиң мына, болгон бир арзан немесин менин кымбат алып келген белеги менен арчып атат десе, апасы чүш дептир, кара, акылдуулугун чүш. Эмнеге мынтип атат десе, бечара сен жокто бирке иштеп, ошол акчасын ошол туфлини өзү алган деп коет эмиш. Кайсы нерсеге менетиң кетсе ошонун кадыры болот. Азыр балдарга бардыгын даярдап берем деп ойлонбоңуздар. Даярга келген бала даярдын кадырын билбейт. Бечара атасы апасы дордойдо суукта оорукчан болуп, өпкөсүнө, бөйрөгүнө суук тийип ошо жакта. Ушинтип турат байкуш.
кыйналып балдары ошолордон тапкан үйлөрдө жыргап келип алып атасына претензия айтып турат экен да. Кантип түшүндүрөм деп ойлагандар бар. Менин кантип кыйналып жеткенди булар билбейт. Дагы аны алып бер, буну алып бер, мен биякта окуйм, Европага барам деп кыйнап атат. Кантип түшүндүрөм? Түшүнбөйт бала. Ошон үчүн кичинекей кезиңден ишиңе аралаштыр, бул туура нерсе экен. Илиш жууп атып жардам берип койчу. Үй тиричилигине аралашкан баланын аң сезими башкача өсөт экен. Турмушка даяр болуп чоңойот экен. Азыркы кээ бир өлкөлөрдүн саясаты ушундай болот: балдарды иштетпе, ал сенин душмандарың тарбиялап атат. Алардын сөзүн укпа. Неге иштетпе? Иштегенден эч ким өлүп кетпейт. Бүт иштеген балдар жакшы адамдар болуп чоңойот. Эмгек тарбиялайт, адам тарбиялабайт. Сенин сөзүңдү укпайт, бирок эмгек тарбиялап коет. Сабырдуулукка, денеси чыдамдуулугу болот. Түшүнүк болобу? Болот. Кылыш керек деген түшүнүк болобу? Турмушка даярдап атасыңбы? Сага пайдасы тиеп атабы? Балдарды иштеткиле, бирок өтө нагрузка эмес, азаздан. Бирок бир ишти кылып койсо мактай бериш керек экен. Бирөө дейт, болгону дейт, бизге келген гезитти поштадан алып келип үйгө алып келип койчу дейт. Ошону менин кызымдын алып келип койгонун карасаң, ошо менен эле баламды тарбиялагам дейт. Ошон үчүн биринчи ата эне баланы түшүнүш керек, бирок экинчи тарбия качан башталат? Качан башталат тарбия? Ким жооп берет? Эжеге айтып бериңиз. Иштен башталат. Тарбия биринчи өзүбүздөн башташыбыз. Өзүбүздөн башталат дагы. Кечиресиз. Үйлөнөр алдында эле башталат. Эң сонун дагы. О. Сиздики? Үй-бүлөдөн. Барыңыздарга жакшы болду, бирок бул кыз дагыраак туурараак айтты. Тарбия баланын энесин тандагандан башталат. Баланын энесин тандагандан башталат. Бул өмүр базары, үйлөнгөндөн адашпа. Бир сөз бар, буну да балдарга сатсам болот эле. Көңдө өскөн гүлгө кызыкпа деп коет. Азыр өңүнө карап тандап атабыз. Ал кандай бала төрөйт, кандай бала тарбиялап берет, кандай аял болот, башка кеп ал. Илгери сынчылар менен тандачу экен. Бир баатырга кыз издеп, эл кыдырат, жер кыдырат, бир жакка барганда эч ким жакпайт, анан бирөөнү аябай жактырып калат. Көргөндөрдүн баары жактырат. Ошондо сынчы барат дагы болбойт дейт. Неге? Анткени тарагында чач калып калды дейт. Тарагын уурдаткан экен да. Самынында чач калып калды, бул сыртта сулуулугу менен үйдө жүйдө, сенин кадырыңа жетпейт, кыйнап коет сени деген экен. Ушундай сулуу болбосо, теги дагы жакшы. Ошон үчүн берекелерим, көңдө өскөн гүлгө кызыкмай жок. Бул деген сөз сулуугун караба деген сөз эмес. Эмне үчүн аялдар азыр кашына каш улап, чачына чач улап, мурда аркасынан көрүп билет элек. Бул орус, бир кыргыз деп, аркасынан билбейсиң. Ошондой заман болуп калды. Эмнеге бизге жагабыз деп аялдар жасанып отурушуга келдик? Чубак ажы бекер айткан эмес, үйлөнгөндө бетин бир жууп койгула, адашып каласыңар деп. Азыр жууп эмес, азыр операция кылып өзгөртүп атат. Эмне үчүн өңүнө инвестиция кылып атат? Эркектердин баары өңүнө карайт экенбиз да, өңүнө. Эгер ыйманына, дилине караганда аялдар ыйманын, дилин тазаламак. Кооздомок. Сулуулук не кылсаң деле кайтарасың Алла Таалага, бул карыз. Жаш өткөн сайын кайтарып бере бересиң. Ошон үчүн көбөйө турган нерсесин сүйсөң да сүйүң да көбөйүп кете берет дейт. Азая турган нерсесин сүйсөң сүйүң да азайып кете берет дейт. Сулуулугун сүйдүңбү, сулуулук жоголгондо сүйүү да жоголот, бүттү. Карылык менен жоголот, болсо оору менен жоголот. Же бир жолу ачуусун көрсөтүп койсо, мындай жыландай карап койсо, сулуулугу көзүңө жыландай көрүп калат экен. Айдай чырайын иттей кыял деп кыргыз бекер айтпайт. Наполеон ошол зордун эң сулуусуна үйлөнгөн экен да, кой десе бул үйлөнтүрдү. Мен Наполеон же депчи. Мен үйлөнүшүм керек эң сулуу кызга. Анан кийин айткан экен, эң бактылуу мүнөттөрүм ушуну көрбөгөн мүнөттөрүм деген экен да. Ушул жок мүнөттөр мен үчүн эң бактылуу мүнөттөр деген экен. Ошон үчүн сулуулугуна карап үйлөнсөң, сулуулук азайганда сүйүң да азайып, жоголгондо жоголуп кетет. Мээримине карап үйлөнсөң, мээрим көбөйүп турган нерсе. Көбөйгөн сайын сүйүң да көбөйүп кете берет. Сүйлөштүкпү? Апасын танда, тегин танда, тарбиясын көр, канын көр, илимин көр, билимин көр. Бул өтө маанилүү нерсе. Анткени баланы баары аял тарбиялайт. Ыйманды дейт. Эркек эшикке чейин алып келет экен. Үйгө ким алып келет? Аял алып келет. Эгер үйгө алып кирбей туруп, эркек өлүп кетсе, эки жаназа чыгат дейт. Бир эркектин денеси, экинчи ыйман чыгып кетет экен. Билим да ошондой. Ошон үчүн капырага энелер мектеби деп атат, аталар мектеби деген жок. Мына жерге бүт аталар келсе эмне кылат? Азыр аталардын көпчүлүгү үйүнө барат дагы, семинар болду дейт, баягы мурдагы депутат мандаты жок, зеригип калган окшойт, келип сүйлөп берди дейт. Сонун болду дейт. Нелерди айтып берди десе? Бир сөз 1000 сомдон деп атат беле, ошо эсинде калат, башка эсинде калбайт. Аялдар бар го, аялдар. Аялдардын жакшы жери укканын сөз түрүгү айтыш керек экен да, бүгүн семинар болуп атат. Кадырбек деген бар го. Ашырып, кемитип, бирок айтып барат экен да, мындай бирөөгө айтпайсаң аял тура албайт экен да. Ошон үчүн аялдар келген семинар эң ийгиликтүү семинар. Рахмат апалар, силерге чоң рахмат.
Баланы башынан деп коет, туурабы? Баланы жашынан, аялды башынан деп коет. Ушул сөздү көп айта бербеш керек. Анткени той бүткөндө мындай, биз тойдогулар жаман жүрөгүн түшүрөбүз да. Экөө бирине бири жетип, бактылуу болуп тойдо турса, бияка зыңкыйып туруп алып, турмуш деген оңой эмес деп баштайбыз го. Экөө айланып үйлөнүп атабыз, бизде согушка баратабыз деп ойлойт, бир турмуш мушка тур деген сөз, чыдаш керек. Аялга чыдаш керек десе, күйөөсү карап эмеле бир жылан алып келатат окшо эме деп. Ошентип отуруп биринчи ойду бузабыз, анан кийин турмушту бузабыз да. Сонун, бул кандай бактылуулук деп айткандан коркобуз да мындай. Чыдаш керек, бул оңой нерсе эмес. Мынтип койсо эшикке чыгып кет. Анан акырын той бүткөндө эркек келеткен дагы башынан карма деп коюп кетип калат экен, бир досу келип. Кыздын досу келеткен дагы бош келбе дейт экен. Эки сөз менен экөөнү душман кылып коюп кетип калат экенбиз. Анан бул бош келбей, бул башынан кармайм деп жүрүп, экөө алышып, ырылдашып, 5 жылдан кийин баары аял жеңип чыгат экен. Ошол үчүн эркектер сразу баш ийип берели. Азыркы заман ушундай эле да, башка жол жок. Мурда башка эле, азыркы заманда баш ийип берсең эле баардыгы жакшы болот окшойт деп ойлоп койдум. Кийинкиси айтайын деген баланы жашынан дегеним, төрөлгөндө дароо сүт бербеш керек экен. Ыйлаганда эле кичине ыйлатып бербеш керек экен да балага. Ошондо бул дүйнөгө келдим, баарын эле атлы өзү бербейт экен, кичине аракет кылыш керек экен, сураш керек экен, мындай минет кылыш керек экен деген түшүнүк балага дароо келет экен. Ошого бир аз ыйлатып бергиле. Бул деле жакшы секрет беген? Мен өзүм эмизип көрдүм десиңби? Бүт иликтеп келдим азыр. Атайын чакырган экенсиңер, ошолордун айынан аябай окудум. Өзү бир жака семинарга барган пайдалуу да, анткени өзүңүздейсиң, өзүңүзденесиң. Угасың, алдындарга жолугасың, тажрыйбаларыңды кошосуң. Ошентип отуруп болот да. Анан бала менен көп сүйлөшүш керек. Биз сүйлөшпөйбүз балдар менен. Ойлоп атабыз, эшек, чочко, мынаны кылып койбойсуңбу? Мен сага айтпадым беле? Ошол ал сүйлөшүү эмес. Бала менен кадимдей сүйлөшүш керек. Эмне үчүн балаң үйлөнөрдө да сага сырын айтпайт. Өткөндө Нурлуу устаз жакшы айтып берди го, ким укту? Агайлар укса керек, Бечара кичинекейинде келип томтоң деп бирдекелерди айтса, бала деген баладай башы көз чарадай көп сүйлөгө, башым ооруду, чарчадым деп чыгарып ийесиң, бала өтө катуу тиет экен. Эң жаманы эшикке чыгып кеткенде эмес экен, эшикти жаап коюп, жүрөгүн жаап коюшу керек экен бала. Жүрөгүн бир жапкандан кийин экинчиси качпайт экен. Анан ушинтип көчөгө чыкса, өзүнө окшогон тамтың баскан бир бала жүрөт, жаңыдан сүйлөгөн. Алды үйдөн куугунтук жеп чыккан, эч ким укпай. Анан экөө бири менен бири сүйлөшүп, бири менен бири сырдашып, анан ошондон ошо менен сырдашып чоңойт экен, жүрөктөрүн ачат экен. Анан бир үйлөнөр мезгилде дагы анан 25-ке чыкты, унчук койт го, досуң эмне дейт деп сен досуна барат экенсиң да, сага айтпайт экен. Ошого эркектер силерге 5000 сомдук сөз. Эркектер кол көтөрүп койгулачы, 5000 сомду аябайсыңарбы? Эркекпен дегендер кол көтөрүп койгулачы мындай. Ой, Алла разы болсун силерден. Булардан точно алам. Тургула, эчтеп тоскула. Балага дароо ата болбойт экенбиз. Биз адашат экенбиз да. Бала төрөлөр менен ата болобуз депчи, андай эмес экен. Бала төрөлгөндө биринчи кызматчысы болот экенбиз. 7 жашка чейин кызматчысы бол. Балаң падыша болсун, сен кызмат кыл. Кул деп айтпайм, бирок кызматчы бол. Биз бир гана Аллага кулубуз да. 7 жаштан баштап 14 жашка чейин досу болот экенбиз. Сырдаш, садиктеги сүйүүсүн айтып берсин, бирок сырга бекем эркектер болот да, мындай айтпаш керек эч кимге. Кадимкидей маселелерин чеч, суроолоруна жооп бер, чыда. Башталат, мына эмне, мына кандай болот. 11-12 жаштан баштап метафизика кызыга баштайт экен. Ата, адам өлгөндөн кийин каяка кетет деп суралай баштайт. Ошолорго да даяр бол. Анан өлгөндөн кийин жан ошокко кетеби, бейиш барбы, тозок барбы, ушуларга да даяр бол. Илим керек буга. Анан 7-ге чейин кызматчысы болосуң, 14-кө чейин досу болосуң, 14төн баштап сен өзү ата кылып алат экен. Анан кызматчысы досу болбосоң, өзүң атамын деп жүрөт экенсиң, ал сени ата катары көрбөйт экен. Бир проблема, бир түшүнбөгөн бир келесөө, кеңкелес катары көрөт экен да. Ошон үчүн эмне кылат экенбиз, ким айтып берет, кайра кайталап. 7 жашка чейин эмне болот экен? 7ден 14кө чейин андан кийин өзү эле ата кылып алат да. Анан сырдай бүт сырларын айтып берет. Өткөндө бир тойго бардым. Болгон окуя. Ал киши кайсы жерден болот экен? Жалал Абадтан окшойт. Тойдо чоң атасы чыгып сүйлөбөдүбү? Чоң атасы чыгып сүйлөп атып айтып атпайбы? Небере сүйлөнүп атса, балам, айта берейинби дейт, айт дейт. Баласы да күлүп койду. Жанында жашынакай бир кызга үйлөнүптүр, жакшы жерден үйлөнүптүр. Биз дейт, неберем экөөбүз кыз тандадык дейт. Акырын келип чоң ата дагы бирөө чыгып калды десе,
машинаңы айда деп жанына отырып аттым дейді. Мен чал деп мани бербейт дейт. Анан барып дейт, кызды көрүп, сүйлөткөндөр бүт карап туруп анан же болот, же болбойт деп айтып аттым дейт. Анан сураштырып, акыры мага ушул кызды жактап атпайбы. Сураштыра келсем, теги да жакшы экен. Мен тандап бердим дейт. Молодец чоң ата экен. Ошого бир кол чаап коелучу. Кечээ мен айтып бердим ушуну. Бир жолу садикке баратсам, кызым 5 жашар болуш керек. Ата не десем, мен бир баланы сүйүп калдым деп атпайбы? Эчлерге күлкү, бирок мен кадимде ойлондум. Бир күлүп алдым, бирок кадимде ойлондум. Бирок апам айтпаңыз деди. Анан ойлонуп аткансың, өзүңүн кызың карашо бул сүйүп калганда кандай болуп атат? Ал бала сүйдүбү, муну сүйгөн жокпу? А вдруг ал бала башка бирөөнү сүйсө, кызыма кат тийип калбайбы? Кадимде ойлонуп аткансың да, кызымын өзүнүн дүйнөсү, өзүнүн деңгээли да, мындай жүрөгү шагысынып калбайбы, жүрөгү ооруп калбайбы? Анан ал сүйүүсү кинону көрүп жүргөн немелер кандай уланып кетет? Анда ойлонот экенсиң. Кинодогулар турайбыз деп, анткени бизде сүйүү дегенди бузукулук деп үйрөтүп койду Голливуд. Ошо эң сүйүүсүнүн аягын көрүп атасыңар, эмне бүтүп атат. Ошол менен кино бүтүп атат. Сүйүү ушул экен деп ардемени ойлонуп аткансың. Анан чындап апасына айткан жокмун. Кыжылат болуп жүрдүм. Анан анча-мынча неметип коем. Ошол бойдон кызым көп деле сүйлөгөн жок. Бир 2-3 жумадан кийин акырын апасы келип атпайбы, кызың бирөөнү сүйүп калыптыр го деп. Сага ким айтты? Мен айтып алып коруп кеттим. Түшүн айтып алам деп коем. Кээде уктап айтып койушум керек го. Анан кыз дейт, Нуркыз барыптыр. Нуркыз барып сүйлөшүп отурса, мен садикте бирөөнү сүйөм деп айтып коюптур. Аял киши ичинде сыр сактап айтканда, дароо эле чакырыптыр да, кызың бирөөнү сүйүп калды деп айтып койду. Анан апасы эртеси айтат, бүгүн мен кызымды өзүм садикке алып барып келем дейт. Мен ошончо болуп оюма келбептир, кайсы бала болду экен көрүп коеюн депчи. Аял укпасын экен, укса болду, уктай албайт экен да. Ошол уктай албай чыгып, эртеси барып мен көрүп келейинчи, кандай бала сүйдү экен. Жөн эле эчтен киргизбейсиң баланы, бул кошо кирип, эжекеси менен сүйлөшүп, аты жөнүн сурап, анан келип айтат, атасы дейт, не десем, кызыңын вкусун дейт, кызыңыздын дейт вкусу, не дейт, бир сөз айткан, ичиме эзилип калды, атылып кетиптир дейт. Кызыңыздын вкусу меникиндей эмеске деп мен да сүйдүрүп коем. Не десем, мындай эле бала экен дейт. Мен айттым, анда сен менин кызымдын көзү менен карабайсыңбы деп. Азыр эми ошо кызым чоңоюп эле калды, атын ошон үчүн айткан жокмун, видеодон чыгып калса, уялып жүрбөсүн, кичинекей деп айтып коем да. Ошон үчүн сырдаш керек экен бала мененчи, анын сырын айтпаш керек. Грузияда мен Саакашвилинин билим берүү министри менен сүйлөшкөм. Азыр айтып каласыңар го, мектептерге психологдор керек болуп атат деп. Кереги керек. Бирок психолог деген штат ачсаң, көп директорлор тааныштарын алып алат, психолог эмес эле. Алар үчүн бул жакшы бир май токоч дагы бир. Анан ал отуруп алып туруп психолог экен деп сырын айтат, жаш бала барып. Жаш бала эмес, өзгөчө өспүрүмдөр коркунучтуу болот, өткөн урактагылар. Бирөө барып сырын айтыптыр Грузияда. Ал келип туруп мугалимдерге айтыптыр. Мугалимдерден балдарга жетип калат, анан балдар келип маскаралаганда өзүмө өзү барып асып алган. Ошон үчүн баланын сыры бар го, өтө катуу сактап коюңуздар. Өзгөчө ушул куракта азыркы эмес бар. Биздин убакта канча жашат элек билесиздерби? Мен 91-жылы Бишкекке барып, анан шаардык кыздар келип, атың ким, тиги бу десе, андай сулуу кыздарды эми айылда көрбөйсүң да. Өзүмү жоготуп коя баштап, анан бул биздин адресибиз десе, бир кат жазса, мага кат келип, каттар аябай. Анан кат жазып коем, анан кат келет. Ошентип отуруп, өзүмчө эле бактылуумун. Кат келген күндөрү сабактары жакшы окуп, иштери жакшы болуп эле, баарына келишем болуп эле. Эми баары шаардык кыздардын деңгээли башкачараак болот экен да, өзү да менен улуураак кыздар болчу, эжелер. Бирок ушундай бир жакшы көргөн экен да көрсө. Көрсө Нуркыз баарын уурда окуп жүрүптүр да. Үйдөгүлөр акырын эле жылмая баштады, күлүп эле, мынтип эле. Нуркыз угуп турду, апам айтат, апам атам айтат. Анан кийин бир туугандарга таркайт, жаман катуу тиет экен. Сенин аялуу сырыңды бирөө окуп алып, шылдыңдап жүрсөчү. Ошон үчүн окусаңар да окумаксан болуп койгула. Ордуна окуп койгула дагы эч ким айтпагыла. Түшүнөсүңүзбү? Негизи мен семинарым бүтүп деле баратат, негизи бүткүлөй эмес. Ошондой болсо дагы. Анан Япониядагы учуп бараткандагы бир нерсени айтып берейин да. Бияка жазган эмесмин аны. Стюардесса деген ким? Стюардесса по имени Жанна деген уктуңар беле? Ангел мой неземной, ты повсюду со мной дегенчи. Американын компанияларында учтум, Германиянын, Туркиянын, иши кылып учуп келатам, казактардын, кыргыздардыкы.
керек болбой чакырасың го сигнал менен. Ошондо орустар келип ачык эле сурайт. Чё вам надо деп эле мындай элечи мындай. Чем я могу помочь деп мындай жвачка чайнап ушундайраак болот го. Америкалыктар да may I help you деп күлөт, бирок мындай келип сурайт да. Түрктөр деле ошондой, буйрун, эфендим деп келишет. Анан япондорго аябай таң калбадымбы? Японкалар келет экен дагы, чакырасың го бир суп алдырайын же бир неме деп. Келип, ушундай тизелеп туруп, анан алдымда карайт экен да. Алдынан карап анан may I help you деп сүйлөгөндө, баягы мынтип отурупчу, жумшагым деле келбей калат экен. Кызым бактылуу бол деген келип калат экен. Өмүрүң узун болсун, келечегиң кең болсун депчи. Жөлө бакыт каалаган келди, мен олоп бер деп кетиргим келет экен. Ошого баланын кээде көзүн караш керек. Биз акыл айта беребиз го, кичинекей кезде көзүн караш керек экен. Бирок жылмайып караш керек да. Ошондо бала ачылат экен. Бирок карасаң, мынтип сүйлөгөн башка, коркуп сүйлөсүң. Мынтип сүйлөгөн башка, өзүң ишенип сүйлөсүң. Кээде алдын отуруп, алдыдан үстүнө караш керек экен да, бул өтө маанилүү экен. Ошентип туруп анан көзүн карасаң, бала айтып берет. Дабысын таптап, сөзүн до конца ук. Тамтырабай, эмне деп атасың мындай? Тагыраак айтсаң десең, андан бетер тилин жоготуп. Ошон үчүн ушундай үйрөнөлүчү. Балдарды мындай бийик кылып, көңүлүн көтөрүп, бирок балага мээрим төккөн башка, эркелеткен башка, өтө эркелетип албагыла. Неге билесиңерби? Алла Таала жүрөктү карайт экен. Жүрөктө өзүнөн башка бирөөнү көрсө, Алла Таала кызганат экен. Алла Таала кызганганда же ошо менен проблема берет экен, же ошо менен алып коет экен да. Ошон үчүн баланы сүй, бирок эркелетпе да. Строго эле болуш керек дегенде мындай катуу айтпагыла. Бирок мындай мээрим төгүш керек, эркелетүү айырмасы эки башка. Жылуу сөз, жакшы сөз, бирок бардык эле кылганың туура дей бербеш керек. Аны дагы баланы өзүн сындаба дейт. Баланы эмнеси сындаш керек? Иш аракетин сындаш керек. Бирөө менен салыштырып кереги жок. Мына аялдар отурасыңар, күйөөңөр келип алып, түкүнчөн аялың карабайсыңбы, кандай сонун десе эмне дейсиңер? Мойнуңду жылып алам дейсиң. Түндө турбай калба, колумда лезвие бар деп эле айтып коркутасың, туурабы? Ошон үчүн же күйөөңө келип алып аялым айтса, мага өтө эле катуу тиет эле, түкүнчөнүн күйөөсүн карабайсыңбы, ошондой күйөө болсоң, десеч, бирөөгө салыштырганда өтө катуу тиет адамга. Ар бир адам планета, ар бир адам уникалдуу. Ушундай салыштырган кезде өзү менен өзү салыштыр. Кече мынтиң эле, бүгүн мындай болуп калдың, молодец деп. Сүйлөштүкпү? Эми акыркы бир-эки нерсе калды, ошо менен бүтүрөйүн. Себеби мен деле чарчап баратам. Суроо, кимди көбүрөөк сүйүш керек? Эркек баланыбы же кыздыбы? Конечно, кызды, туурабы? Мен семинарыма келип жүргөн кыз окшойт, тиги дара түшүндү. Конечно, кызды, баары эле кызды. Байкуш кана эркектер. Биякта да аркада отурат. Мынтип баштарын созуп коюп мынтип. Францияга барсаң, иттердин прачечный бар экен. Маникюр, педикюрлар бар экен, врачтар бар экен. Экинчи орунда, биринчи орунда аял, экинчи орунда иттер, мышыктар, эркек 4-нчү, 5-нчи орунда калып тур да. Эркек көчөдө жатса аттап-буттап кете берет экен. Ит жатса атайын келип алып кетишет экен, жардам берген. Ушинтип эркектер ушинтип, конечно, аялдарды сүйүш керек, кызды сүйүш керек да. Бирок мен айтып коеюн. Эркек баланы сүйгүлө. Эркек баланы максаттуу, атайын сүйгүлө. Неге билесиңерби? Кыз өзү деле сүйдүрүп алат. Мен канча жолу ачым келип кирдим, деп кирсем эле, акырын келип, ата, кичинекей кызым мынтип дейт, ата дебейт, ата, атайын аракет кыл деп көрдүм. Апаңды ошентип беришсем, ата, апа дешсе, апа деп коет, бүттү. Ата, апа. Атайын апа десең деле, апа бүттү. Ата, келип көкөрөгүнө башын коюп, башыңан чачыңан сылап, неметкенде урушайын дегенде эмне берейин, эмне алып берейин кызым? Деп каласың го, ошондой эмес, канча сом керек депчи. 100 сом десе, же 2 сом эле берейинчи депчи. Кыз киши сүйдүрүп алат да. Ата. Ошондо деле аялдар деле эркектерди оңой эле алдап койбойсуздарбы? Бир бечараны кыйнап атасыздар да, жөн эле теңелип эле, сен мынтип эле койсоң, мынтип деп койсоң эле, бечара өзүнчө эле мынтип эле, өзүнүн башы сезип эле, кыйын сезип эле, баптыр эми сен айткан макул деле кетип калат. Бал эле туруп алып бурушуп атасың. А бечараны эмне кыласың? Эң бечара эркек болот дүйнөдөчү. Шуну айтайынбы? Бечара деле мамиле кылып кой. Мен дайым айтам го, ушундай эле тилиң кычып атса, ишке кетирип дагы чоң сүрөтүн чыгарып ал. Мындай жерге илесиң. Каласаң ич кетет. Бетин түкүр. Бирөштөр кайра жаз, айкыргыт, биякыргыт, футбол кылып те ойно дагы. Зато энергиясы, жаман энергия чыгып кетет, келгенде күлүп жайнап тосуп аласың. Эркектин көңүлү калса кайра тикеленбейт ишенип коюңдар ушуга. Аял көңүлү калса кечирип коюп кете берет экен. Унутпайт экен, бирок кечирет экен. Эркек унутуп калат экен, бирок кечирбейт экен да. Караса жаман көрүп турат, бирок эмнеге жаман көргөнүн өзү деле билбейт эркекчи. Чудум, ушул эмне кылды эле депчи.
Ошон жүрөктөрдү оорутпай эле коелучу. Жүрөк ушундай кымбат нерсе. Жүрөк эң ысык нерсе, бирок тоңгондон кийин эрибейт, ошо жери бар да. Эч качан тоңбойт, бирок тоңгондон кийин эрибейт. Кар эрип кетип атат, Антарктика эрип баратат. Ошон үчүн көңүл деген эң кымбат нерсе. Ушуну сактайлы. Эркек баланы сүйгүлө, ата максат менен сүйгүлө. Бечара кыз эртип алат, мынтип эле ата деп атып, эркек баланы коңтожоң тоңго дет. Бирде газжаң дейт, баштан жейт, аркадан, бирок балдар көп ура бербегиле аталар. Апалар далай эле урду бизди. Апамын тетеңде уруп атканы эсимде деле жок. Ура берет эле, бирдеке боло берет эле, баарыбыз эле тетеңде берет го деле. Бирок ата бир урса жүрөктө өмүр бою калып калат экен ошол. Атам мени көп деле урган жок, эки жолу урду. Азыркыга чейин таарына берем, эмне урду мени депчи. Апам урганда апам коркуп калат элем, кантип? Ыйлай берсең эле апа коркуп калат. Сөргө чыгып кеттим, үстүгө чыгып апамдын көзүн карап ыйладым го бир жолу. Ау деп коркута баштадым мынтипчи. Андан бетер деп бакырып ыйлайм. Бир убакта болду балам, болду. Мен неме болду балам. Акыры кечирип турады го. Ошондой болот деп коймунчу менчи. Ошондой болот. Андан бетер. Эң акырында айтты, балам, ушул жерде эле секире берчи, мен сени кармоолом. Деди эле, жок, бияктан өзүм эле түшөм. Зато жеңдим да. Аталар антпейт экен да, аталар эне. Түш аны мойнуңа жумам. Эмите мынсең эки бала болуп берсең да деп баталар кечирбейт экен, ойлоп коём. Ата айтса дилинен чыгат, апа айтса тилинен чыгат. Ошон үчүн апалардын сөзүнө таарынбай эле коюш керек. Ата айтып алса, катуу айтып коет экен да, дилинен чыгып кетет экен. Ошон үчүн атанын каргышы деп бекер айтпайт. Атанын каргыштан Кудай сактасын. Ата байкуш жонунда көтөрөт, ыйлаганын көрбөйсүң. Апа байкуш көк көдөнүндө көтөрөт, ыйлаганын көрөсүң. Эркектер мээримсиз дебегиле. Ушундайлар бар, кечинде келип бир окуя. 6-да келип ушундай суукта үйүнө кире албай баротон алда жүрөт дейт. Анан 7 болду, 8 болду, 9 болду, 10 болду, кире албай ыйлап көзүнө жаш чыгып атат дейт. Эмне кире албай атат десе, эртең менен кетип атканда баласына чанап келип берем деген экен. Бирок жокчулукта бечара эмне кылсын? Карыз сурады, антип көрдү, мынтип көрдү. А бала накманакты күтөт экен. Аялыңа айтсаң болот, 1 айдан кийин алып берем. Атаңа айтсаң болот, 1 жылдан кийин умрага жиберем. Балага вада бердиң, бала бүгүн күтөт экен да, накманак. Бала эртең деген билбейт экен. Ошого кирип барсам, баламын күтүп турган, көңүлү калганын кантип көрөм? Уктасынчы деп кирбей атат экен да байкуш. Ата ошондой эле болот. Билгизбейт да, атаны мээримсиз деп ойлобогула. Бейшенелердин тамадасында болсо, ата бейиштин ортоңку эшиги. Кандай бактылуусуң, ата деп айткан адамың бар. Аны ким билет? Ата деп айтар адам калбагандар билет. Мен кээде ата деп түшүмдө айтам, өңүмдө атам жок. Ошон үчүн аталардын кадырын көтөрө керек. Апалар ушундай да. Өзү күйөөсүн мышык кылып башкарып алса, жанында мышык болсо да, баласы келини арстан болсо, андай болбойт. Мышыкты көргөн бала мышык эле болуп берет кийин. Чубак ажекенин айткан окуясы бар го. Күйөөсү өлгөндөн кийин костюмун жууп илип коюптур. Анан акчаны чөнтөгүнө салып коет экен. Апа, нанга акча десе, атаңын чөнтөгүнөн алып алчы. Ата деген сөздү унуткарбаш үчүн. Бир сөөлжан апасынан сурайт экен, апа, атам кайка кетти десе, ушундай акылдуу сөөлжан экен. Атаң баарыбызды башкарган адам деген падыша менен балык уулаганы кетти деп айтып турбашы экен. Жаман апа болсо эмне эле, өмүрөн телтеп, биякта эле жатсам болбой чыгып алып, колго түшүп анан кийин кайырмакка элдин дагы балыкка жем болуп айтмак да. Балык уулаганы келди деп. Ата ошого айтат да, балага дейт, апага проблемаңды айтпа дейт, баланын шагысынып калат экен, духу чыгып калат экен. Себеби балага ата кумир да. Ишенген адам ошентип шагысынып чүнчүп турса өтө катты тиет экен. Апага да ошондой экен. А кээ бир аялдарга бизнесиң өтө жакшы кетип атканын айтпа дейт да. Кээ бир аялдар, баарын эмес, кээ бирлери. Себеби такасы өзгөрүп кетет экен. Мен көргүлө барай деп эле быйыл Дубайга барам деп баштайт экен да. Кээ бир аялдар ошондой болот экен. Бирок баардыгы биз кыргыздын аялдары эмес, алда бир Африкада, Габонда ошондой болот экен. Чоңураак бар. Ата апа темасы. Мындай карасаң, апаң диванда отурат. Мындай карасаң, мамыкта отурат атаң. Бир күн келет, мамык бош калат. Диван бош калат. Канча адамдар бар, телефонун карап алып, апа деген номерди 3 жылдан бери өчүрө албай жүрөт, апасы өтүп кеткен. Апа деп айткан кандай бакыт да, мындай апа деп айткандын өзү кандай бакыт. Бирөөнүн апасы өтүп кеткенден кийин айткан экен, этият бол деген экен. Себеби апанын батасы менен ырыскың жеңил болот экен, ден соолугуң чың болот экен, дуаларың кабыл экен, жолдоруң ачык болуп, жашооңдо береке боло берет экен.
Апаң өтүп кетти, дуа кылар адам өтүп кетти, эми абайла, эми жата деген экен. Мен деле мандат тапшырарды апамды ойлонуп. Башкаларга эми баары бир, бирок апамды ар кимге жалдыратып, быйлатып, сыздатып, мен аны көтөрө албай турам. Апамдын бир гана өкүмү болду. Апа, даярсызбы? Эми саясат ушундай экен, анча-мынча мындай сыноого даярсызбы десем, апам айтты, даяр эмесмин балам. Берип кой мандатты, бүт. Ошон үчүн апалар деле аялыйчы. Апаны ыйлатпайлычы. Бечара Имам Абу Ханифа болуп туруп, зындандан алып чыгып сабаганда ыйлайт экен да. Сен Имам Абу Ханифасың, эмнеге ыйлайсың десе, мен өзүм ойлоп ыйлаган жокмун. Мени көрүп апам эмне болуп атат, ошону ойлоп ыйладым деген экен. Апалар ыйлатпайлычы. Батасын алалы, бетинен өбөлү, бар болсун. Анан дагы бир деген айтып коеюнчу. Баланын алдында атаң менен балаң турган жерде балам дей берсең, Кудай кааласа балаңды чоңойгондо сен турган жерде балам деп калат. Бирок балаң менен атаң турган жерде ата апа деп атаңдын апаңдын көзүн карасаң, Кудай кааласа чоңойгондо дагы балдар турган жерде ата апа деп сени биринчи орунга коет. Кайтар дүйнө деген ошол. Мен сөздөрүм аябай эле көп экен. Кара мына. Карагыла. Бул ушул жерге келдик. Бул түгөнбөйт. Муну бир 10 семинар кылыш керек. Ошон үчүн мен акырын эми жинай берейинчи. Эми Кудай колдосун. Бир декен айтып коеюнчу. Баланын көзүнчө атанын көзүнчө баланы эркелетпе, апанын көзүнчө аялды эркелетпе. Кыргыздын салты азыр атасы апасы турса, алтыным, жаным, бул туура нерсе эмес. Менин чоң энем сөзү бар, аялына меймандай эле мамиле кылат деп. Апаң турган жерде аялыңа меймандай эле мамиле кылып кой. Ошон үчүн проблема. Кээ бир аялдар, келиндер бар экен, митан болот экен да, апам көзүнчө жакшы эле бололучу, мындай сыяй эле бололучу десе, жок, эмнеге? Апасынын көзүнчө жаным, алтыным деп коет экен, апа кызганат де. Ким кызганбайт? Кече эле апасы менен сырдашып жүргөн, апам деп жүргөн, бүгүн бирөөнүн түйтөк башын алып келип эле аркасынан мынтип жүрсө, апа кызганат да. Ошон үчүн кайнене келин проблемасы эмнеден айтып берейин да. Апа баланы өтө жакшы көрөт, анан бала да аялын жакшы көрүп кетет, ошондон проблема болот. Алла жүрөктөрдү карайт, мунун жүрөгүндө баласы, мунун жүрөгүндө аялы, анан Аллага бул жакпай калат, проблеманы Алла берет. Ошон үчүн баарын чыгарып эле бир Алланы сүйөлү. Алланы сүйсөң, Алла баарын бириктирип коет. Кайненеге кызмат кылсаң деле Алла үчүн кыл, кайны үчүн кылба. Кайны деген пенде, бирде жакшы, бирде жаман, акыл өзгөрүп турат. Анан бир жолу сенин ишиңди баалабай койсо, бул акмак экен деп иш кылгың келбей калат. Алла үчүн болсо, бул өзү татыксыз, билем, кереги деле жок буга. Бирок мен Алла үчүн кылып атам деп улантып бересиң. Ошон үчүн Кудайды биринчи орунга коелу. Анан бир окуяны айтып берип, бир же эки окуяны айтып берип ошо менен бүтүрөйүн. Бирөө Мерседесте баратат дейт, апасы алып бараттыр машинаны. Сабак алып баратса, кыштын күнү ушундай суулукта велосипедчен ата жарды турмушта экен да. Кызын аркага учкастырып алып бараттыр да. Кыз кучактап алган дейт. Кыйналып барат да, кызына бир деген сүйлөп атат дейт. Анан ошону карап суктанып турганын көрүп анан кийин, эмне? Ушу Мерседес турса велосипедти карап калдым десе, мен апа велосипедти караган жок, мен кызды карап атам дептир. Атасы менен сүйлөшүп баратпайбы дептир. Ошо мен бүт баарын чечип койдум, кымбат мектепте окутуп атам, Мерседестен алып барып атам деп көрсө сүйлөшпөйт экен да бала менен. Экинчиден дептир, анда сен да ушундай велосипед алып берем. Экөөңөр тең тоң каласыңар, атаң экөөңөр менен десе, апа жакшы болот эле, мен атам кучактайт элем деген экен да. Бир учур келет, кучактасаң деле болчу деп калат, ошондо мээримдин кереги жок болуп калат. Ошо мезгилде сен Россияда окуп атасың, балаңа мээрим жетпей калып атат. Акчанын кереги жок балага мээрим керек. Деңиздин жээгинде мен Крымда болгонмун, кыштын күнү жылуу, жайдын күнү салкын. Эмнеге? Сыйымдуулук деген тема бар. Физиктер бар бул жакта? Сыйымдуулук деген тема бар. Жайы менен ысыкты деңиз сиңирет экен, кыштын күнү чыгарат экен. Ошон үчүн кышта жылуу болот экен. Канча мээрим берсең, ошол кайра кайтат. Бүт дүйнөгө кайтат. Балага комплимент айталы, көңүлүн көтөрөлү. Анан дагы бир декен айталы. Мектептен кабар алып тур. Баланы шагысынбай көңүлү көтөрүлөт. Апам менден кабар алып келди, атам кабар алып келди. Балдардын алдында мындай дух өсөт. Жылмайганды үйрөнөлүчү, балага мындай жылмайсаң, мындай жылмайганда любой адамга сырмайкың келет, билесиңби? Уже жүзүнөн эле сага дос, ошо менен сырдашкың келет, дос болгуң келет. Мынтип сүйлөшөбүз, бас десең, бала бечара өлдү да ошол жерде. Уже мыякта калптардын программасы сүйлөп баштайт. Эмне деп калп айтсам, эмне деп алдасам, эмне деп жалган сүйлөсөм депчи. Ошон үчүн баланын тарбиясы бул өтө чоң проблема. Мага да дуа кылгылачы, ушуларды мен амал кылайын.
Мен колуман келишинче амал кылып атам, бирок эл аралап жүрөм, саясатта жүрөм, убактым кээде болбой калып атат балага. Балага убактым болбой калып атат. Анан белек берели, мектебин издеп баралы, ишиңерге жардам берсин, көңүл калтырчу азапындай азилдерди айтпагыла, макта, шыктандыр, кандай болсо ушундай кабыл ал. Кандай болсо ушундай кабыл ал. Биз баягы бирок менен өлтүрүп атпайбыз, мындайсың, бирок мындайсың деп. Кээ бирлер бар, жаным сен жаксың, бирок апабыз кичине калпчу болуп атпайбы деп кайнесин жамандайт. Бул деген сөз сен жалганчынын баласың деген эле сөз. Анан атынан ата, атынан так атагылачы, атынан толук атагылачы. Мирбекти Мика, Берметти Бека, ал туура эмес. Бир Муха деген классташым бар эле, анын аты Мухаммед дегенде биз Мухаммедти кантип Муха деп айтабыз? Кийин билип атпайбы аны? Мухан деген досум бар, классташым, 11 жыл окупмун, жакында билбедим аты Мухаммед экен көрсөм. Анан күттүрбөйлү, күттүрөбүн, бул сени сыйлабайм деген эле сөз. Балам 8-де барабыз дедим, 8-де чык. Биз ушунчалык балага акыркы орунда коебуз. Балам, сен менен бүгүн киного барам дейсиң, ошо мезгилде досуң чалып калса, киного сен менен кийин барам, досума кеттим дейсиң. Ким сага маанилүү? Сөз бердиңби? Аткар. Ошону менен баланын кадырын жайына коесуң, баланы тарбиялайсың. Анан адамга кызык күнүгө сурап койчу. Ушул окуя менен бүтүрөм. Мен баягы эсиме келбей кыйналып атпаймынбы бул окуяны? Суроо жооптор аягында болот. Бир бала сабактан жакшы билбейт экен. Анан атасынан бир метод колдонуптур да. Күнүгө келсе эле балам, бүгүн мектептен эмне үйрөндүң деп жылмайып сурайт экен. Десе жооп бере албайт. Кийинки күнү дагы сураса, чала чапкыда айтып берет. Үчүнчү күнү сураса, уже азаздан айтып бере баштаптыр да. Анан бала атам күнүгө сурайт экен деп максат менен окуй баштаптыр. Мен атама муну айтып беришим керек деп уже тандай баштайт, анализдей баштайт. Атама бул кызыктуураак болуш керек депчи. Атасынын дагы суроодон суроо чыгарганын көрүп, кайсыга кызыгат ошентип отуруп, бала баардык предметтерден жакшы окуп, класстын алдуу болуп, мектептин алдуу болуп, алтын медаль менен бүтүп, кийин университетте окуп, чоң профессор болгон экен. Болгону бир суроо. Силер сурап атасыңар, балам бүгүн эмне үйрөндүң деп. Жок, андай жок да. Тойго убакыт табасың. Отуруштардын 30 түрү бар. Бажы отуруш, классташ отуруш, курсташ отуруш, бирок балага убакыт жок да. Балага убакыт бер ага. Баланы бактым деп мактанбай, итти бак, атты бак, балага тарбия керек, мээрим керек. Кудай колдосун, коргосун, жүзүңө жарык болсун. Чоң рахмат.